өз жүгін артып алып бараткан Кыргызстан деген өлкө бар. Саясаттын өзүнүн оюндары өтө кирби деймин да. Тууганды тууган, классташты классташ, курсташты курсташ, кесиптешти кесиптеш эле аркасынан жаза берген экен дейт. Саясий системанын ролу кандай болгон ошол учурдагы? Ушактын аркасынан ушак. Бүгүн нетократия болуп калды дейт. Аксакал качанга чейин айтпайбыз? Качанга чейин жашырабыз? Эмне себептен активдүү саясий күрөш ошол учурда жүргүзгөн жоксуз? Аянтта шайлоо өтө ыймансыз, мыйзамсыз өттү деп кыйкырып турган ким болду? Мыйзамсыз барып ошол жерде 20 жыл отургандан көрө мыйзамдуу бар дагы керекпи канча бир күн иштеп кой. Мыйзам Кимиси адилеттүү шайланып, ошол адилеттүү саясий эреже менен келди. кокустан келип алган. Акаев айтты, мен ак үйдүн үстүнө келип парашют менен таштап жиберди деди. Мен күткөн эмесмин деди. Мен чай ичип отурсам эле барып келиңиз, өзүңүз келбесеңиз, барбасаңыз болбойт деп алып келип. Манты жеп отурдум деди эле. Мен мамлекеттин башында эмес, өкмөт башчысы болуу түшүмө кирген эмес деди. Себеби эмнеде болду? Себеби эмнеде? Жараткан айтып атпайбы? Чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүңөр кандай болсоңор жетекчиңер ошондой дейт. Эң өкүнгөнү да ошол да меничи. Кана кыргыз интеллигенциясы. Айрыкча жетекчи болгон инсан баарын көтөрүүгө милдеттүү. Мен диктатура болуш керек деп келгем. Кандай айырмачылыктары бар? Мыйзамдын, ыймандын диктатурасы болуш керек. Аллах берген бул тилди. Акыл эсти аң сезимди Аллах берген. Эч ким ала албайт аны. Колунан эмне келсе ошону жазсын. Сиз орусчачылсызбы? Ойна. Мен кыргызчылмын. Алты бийликтин бирөөүнө да жакпай келем. Кантип кылмышкерди колдоп атасыз? Деп келген азаматтардын бүтүндөй баары тегерегинде отурат. Бийлик келе берет, алар кала берет. Бийлик келе берет, кете берет, алар кала берет. Эмгеги сиңбей калгандардын катарына кирет да, жанагы чындыкты сүйлөгөн кишилер. Кыргыз кол чаап атпайбы? Ай, баракелде. Аны тартпоонун артында эмне жатат? Менден жакшы билип турасыздар. Эмне кылып койду деген суроодон башыбыз чыкпай келет. Мына ушул жерден айта кетсеңиз. Элимдин кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң деп. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дечи эле. Пикир айткан кишини жоготуп отуруп, Жаллаң Айтматовдун маңкурттары калабыз деп атам. Кадр саясаты кандай партияңызда? Жаңылдыңызбы деген суроо берип жаңылдым. Ороз айында ошолордун катарынан киреби? Ар ким өзүнүн пешенесинен өзүнүн пейилине жараша тапсын. Тынымсыз, соңку дем чыкканча күрөш. Айбек мырза бизге бааны бүгүнкү заман бере албаса, келечек берет. Ушул кезге чейин кыргыз айтып келдик. Ак ийилет бирок сынбайт деп. Мен бүгүндөн баштап айтам. Ак ийилбейт дагы. Сынбайт дагы. Адахан агай, кош келдиңиз биздин подкастка. Биздин подкасттын аты Политкаст, саясий подкаст. Бүгүн сиздин оюңузду ар түрдүү мамлекетте болуп жаткан процесстерге, дүйнөлүк процесстерге билгибиз келет. Сизге бир нече суроолор даярдап койгонмун. Дагы бир жолу кош келдиңиз биздин подкастка. Эми сизди көрүүчүлөргө тааныштыруунун кажети жок го дейм. Анда эмесе баштай берсек, менин эң биринчи классикалык суроом, саясат деген сиз үчүн эмне? Кандай түшүнөсүз саясатты? Биринчиден жыл башында көрүшүп атабыз. Эми бизде мусулманчылык боюнча, кыргызчылык боюнча ар бир күн керемет, ар бир жыл, ар бир убакыт мезгил. Ошонсо дагы бир мезгилдин өмүрдүн мерчеми катарында карап коюшубуз керек да. Айдан аман, жылдан эсен деген жакшы тилектерибиз бар го. Ошол сыяктуу биздин Кыргызстанда тынчылык болсун, барчылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Эң негизгиси адамгерчиликтүү, адилеттүү, кайгыга караганда кубанычы көбүрөөк, жоготууга караганда табышы көбүрөөк жылдардан болсун деп тилек кылып коелу. Жараткан кабыл кылсын. Саясат деген бул жашоонун өзү саясат. Бул саясат жашоо. Жашоо бул ушул өзүң айтып аткандай ааламдагы болуп аткан көрүнүштөргө, кубулуштарга инсандын көз карашы. Ошол өзүнүн көз карашын ачыктан ачык билдирүү. Мына ушунун өзү саясат. Жаккан нерселер бар, жакпаган нерселер бар. Жакпаган нерселерди жоюу. Кемчилдиктер бар, артыкчылыктар бар. Артыкчылыктар болсо аларды тереңдетүү, кемчиликтер болсо аларды жоюу. Ушунун үстүнөн иштөө, ушунун үстүнөн аракет кылуунун өзү саясат. Жашоо бул күрөш. Күрөш бул саясат. Ата менен баланын ортосунда да саясат бар.
Аял менен эркектин ортосунда да саясат бар. Ага менен ининин ортосунда да саясат бар. Кээ бир кишилер болот, мен саясаттан алысмын, саясаттан тажадым, саясат ушундай. Себеби алар саясаттын эмне экенин түшүнбөгөн адамдар. Биринчиден, саясаттан тажадым дегенде сен саясаттын казанында кайнай элексиң. Экинчиден, саясаттын эмне экенин сен түшүнө элексиң. Бул тирүү жан. Эгерде шаркырабыга агып жаткан суу дагы акпай калса, ал дагы өлүк суу деп коет, ооба. Өлүк сууну кыргыздын жылкысы да ичпейт. Илгертен биздин ата бабалар айтат, ошол эгер талаада баратсаң, дааратка жарайбы, жарабайбы деп бир суроо болуп калса, сууну биринчи жылкыны коюп жибер дейт. Эгер жылкы ошол сууну ичсе дейт, ошол сууга даарат алганга болот дейт. Демек ал тирүү суу дегендей, таза суу дегендей. Анан кыргызда аккан сууда арам жок дейт. Ошол сыяктуу эле жашоо бул агып жаткан дарыя. Ошол агып жаткан дарыяда сен кошо агасың. Ошонун өзү саясат. Түшүнүктүү. Жанагы баланы дагы кээде какс кокус кылып, өтө эле каттуу айтып жибербей, бир аз жумшартып, же өтө эле жанагындай кылып талтаңдатып эркелетип жибербей, бир аз какс кокус кылып, мына ушундай кылып таразанын эки ташын тең, эки табагын тең кармап жүргөнүн өзү бул да чоң саясат. Ага дүйнөлүк мыйзамдарды түшүнө билген, жаратылыштык кубулуштарды түшүнө билген инсандар ошол баягы таразанын ташын, табагын тең салмактап жүрүшкө аракет кылат. Ал өзүнүн өзү болуп калбайт. Мына ошонун сырын билиш, ошого жараша аракеттенүү бул ошол саясат. Абдан жакшы. Демек саясат адамдын бул бир бөлүнбөс бир бөлүгү. Жашоо. Андан адамдарды четтетүүнү сурануу же каалоо бул деген бир мүмкүн эмес бир нерсе, Саясаттан сырттамын деген кишилерди өлүк киши катары караш керек да. Ушундай эле түшүнүш керек. Анан саясат бул деген таза эмес деген кишилердин өздөрү көбүдөн көкүрөк таза эмес. Мисалы, дүйнөлүк адамзаттын энчисине айланган Махатма Ганди, керемет акылман инсан. Бир эле таягын сүйрөп жүрүп, Британия колониясын талкалап, Индияны эркиндикке алып чыккан киши. Ушул айтат өзүнүн күндөлүгүндө жазып атат. Мен бир гана жолду билдим, түшүндүм дейт. Эгерде сен көз карашыңды мындай бир ачыктан ачык турмушта ишке ашырам деген болсоң, бул сөзсүз түрдө күрөш экен дейт. Күрөш бул саясатсыз болбойт экен дейт. Өзүңдүн принциптериң үчүн күрөшүүнүн өзү саясат экен. Демек, мен өзүм каалабай туруп саясатчылардын катарына кирип калдым дейт да. Мына бул керемет. Ооба. Мына ушул жанагы сиздин берген сурооңузга так жооп. Ооба. Эгер айлана чөйрөңдөгү болуп аткан окуя көз караш кубулуштарга кайдыгер эмес болсо, демек сен ошол саясаттын казанындасың. Абдан жакшы. Биз эми мамлекеттик саясат боюнча сөз кылмакчыбыз бүгүн. Менин кийинки суроом, азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз? Саясаттан менин оюмча сиз кеткен жоксуз. Мүмкүн ден соолугуңузду чыңдап жатасызбы же сот иштери боюнча жүрүп жатасызбы? Азыркы учурда эмне менен алектенүүдөсүз? Мен жашоого келгенден бери, акылымды тааныгандан бери эмне менен алек болсом, ошону менен алекмин. Окуу жана окуу. Билимди тереңдетүү. Андан сырткары мына дүйнөлүк кубулуштарда эмне болуп атат, кандай болуп атат? Бул аябагандай чоң көчмөн жүрүп бараткан сыяктуу, кербен жүрүп баратат. Кербен 21 кылым аябай шайдоот башталды. Аябай ылдамдатылган мындай бир ыргакта башталды. Ошол бараткан кербендин ичинде бир төө дейбизби, ат дейбизби, өз жүгүн артып алып бараткан Кыргызстан деген өлкө бар. Кербен кайда баратат? Кандай ылдамдыкта баратат? Эмне болуп баратат? Ошолор менен чогуу биз мындай бир мерчемделген жайга жетебизби? Же кербендин, көчтүн катарынан чыгып калып сыртта тек гана байкоочу болуп калып калабыз. Мына ушундай нерселерге көз чаптырып, ошолор менен ой жүгүртүп, өзүңдүн пикирлериңди керек болсо байытып,
мына ушундай иштер менен элекпиз. Саясаттан кеткен жоксуз дейт. Саясаттан кетиребиз деген азаматтар парламенттен чыгарып койсок эле бүттү деген. Парламенттен чыгарган менен жашоо токтобойт. Өзүңдүн көз карашыңды, өзүңдүн пикириңди, өзүңдүн оюңду кайда болбосоң так кесе даана айтышың керек. Жашоо бир келет. ооба. Бир келет. Айма азыр айтсам силерге жомок болсо керек. Менин бир жазган сөзүм бар мектепте жүргөндө. Максатсыз жашаган адам агып бараткан дөңгөчкө тете деп жазыптыр 9-класста. Дөңгөк да суу кайда акса ошол дөңгөк кете берет. Ойлонбойт. Аккан суунун кулу. Мүмкүн бир жерге барып токтоп калыш керек. Мүмкүн эки жакты караш керек. Мүмкүн өзүңдүн пикириңди айтышың керек. Жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Сени түшүнөбү түшүнбөйбү бул үчүнчү маселе. Эгер адамзаттын тарыхын карап келсеңиз, мыкты делген кишилердин, инсандардын бүтүндөй барып коомго жаккан эмес. Сиз мага өзүңүзгө жаккан бир инсанды айтыңызчы, ушул мыкты инсан деп мен сизге айтып берейин жандырмага. Эми эң биринчи кезекте Кыргызстанды ала турган болсок, бул Юсуп Абдрахман, Исхак Разаков, ошол инсандар келет. Ошол кишилер турмушунда рахат көрүп өттү дейсизби? Жок. Рахат көргөн жок. Күрөшүп өттү. Эң кызыктуусу ошол экөөнү тең курут кылган ким? Биз өзүбүз, биздин улут, биздин эл. Эмнеге? Биздин кошуна, биздин дос, биздин тууган артынан жазып жүрүп. Анан муну Сталинге мындай кылып күнөө артат да. Ошол Жусуп Абдрахмановдун, Абдыкадыр Орузбековдун, Мурат Салиховдун, Баял Исакеевдин, Касым Тыныстановдордун, Төрөкул Айтматовдордун булардын бар экенин Сталин билген да эмес. Билүүгө милдеттүү да эмес. Аны биздин ошол жердеги өзүбүздүн азаматтар. Бул улуу кайгы. Мен ушул ойдо болчумун, мен өзүм тарыхчымын. Менин дипломдук ишим ушул биринчи кыргыз жетекчилери жана алардын тагдыры деген темада жакталган Россияда. Мен кийин ошого тарыхтан далилди таптым. Март Ашимович Байжиев, Кыргыздын дагы бир керемет инсаны. Ошо киши айтат, Абсамат Масалиев биринчи катчы болуп Кыргызстанга жетекчи болуп келип калганда мени чакырып, Март Ашимович, биз ушундай болуп жашыруун калган документтердин баарын иликтесек деген оюбуз бар. Ошол архивге кирип, бүт баарын агын актай, карасын карадай кылып чыгара турган бир комиссия түзүп атам. Ошол комиссияны жетектеп бербейсизби деген сунуш менен кайрылды дейт. Айналайын, менин көктөн издегеним жерден табылгандай болуп кеттим дейт. Себеби анын атасы дагы ошондой куугунтукталган Ташынбайжиев. Манас эпосун иликтейсиң деп. Сенден улуттук эпосту көкөлөтүп, көтөрүп, даңктап атасың деп, сиз элестетиңиз. Манас эпосун бир орус окуганбы? Окуган эмес да. Кандай дейсиз? Мана ошол архивге кирип калдым дагы айланайын карап олтурсам дейт Адахан. Биздин архивди жарыкка чыгарууга мүмкүн эмес экен, себеп биз бири-бирибизди кырып алчудай көрүнөбүз дейт. Кошунанын кошуна, тууганды тууган, классташты классташ, курсташты курсташ, кесиптешти кесиптеш эле аркасынан жаза берген экен дейт. Саясий системанын ролу кандай болгон ошол учурдагы? Бири-бирине жанагы жазуу. Эми жазып олтурса баары эле ал эми улуттун, элдин баары сабаттуу эмес мезгил деп эсептейли. Бүгүн баарыбыз сабаттуубуз дегенде деле ушак менен жашап атпайбы? Ушактын аркасынан ушак. Менде бир Москвада керемет жакшы кесиптешим бар, тарыхчы. Ошол киши айтканда, ошол киши айтат, бүгүн нетократия болуп калды дейт. Нетократия десе, мына социалдык тармактар, интернет башкарып калды. Элдин жеке ой жүгүртүү кабилети жоголуп калды. Эмнени айтса эле дубулдап ошонун аркасынан чуулдап эле кете бермей. Эртеси күнү анан ошол жерге барып алып солкулдап ыйлап отурмай. Эмнеге мындай кылдың десе, дебедиби, дешпедиби? Эми көпчүлүк ушундай деп айтып атпайбы? Айрыкча биздин улут. Биздин улут көчмөн катарында тез өзгөрмөй. Ушундай бир кул. Бүгүн бирдемен айтсаң ал жака макул болот. Түштөн кийин экинчи киши келип ал мындай эмес деген болсо, кокуй деп муну сөгүп тепкилеп, бул жака оодарылып, бурулуп алып кете берет, баса берет. Улуттук
республикалардын ичинен көп ушундай куугунтуктууга учураган биздин Кыргызстан болуп атат Борбордук Азияда. Себеп биринин атынан бири ура берген. Томолок кат деген бизде гана бар ошондой түшүнүк, туура. Биздин кошуналарда барбы ошондой түшүнүк? Барбы ошондой томолок түшүнүк? Жок, томолок кат деген түшүнүк жок да. Томолок кат Кыргызда бар. Муну карасаңыз, Чыңгыз Айтматовдун Фудзиямада кадыр түнү Болот Шамшиев керемет көрсөткөн. Окмуштуудай көрсөткөн. 5 бир классташы, 5 бала согушка бир кетип баратпайбы? Кыргыз балдар таластан кетип баратат. Ошонун ичинен мыктысынын мыктысы ким? Сабыр деген жигит. Ошол Сабыр деген жигитти барып жоопкерчиликке тарттырып, аны 20 жылдап Сибирге айдаткандар ким? Классташ балдар болуп атпайбы? Эмнеге? Себеби ал ыр жазат экен. Ыр жазганда ал жерде эми СССРдин бардык улуттары бар да, Кыргыздан башка кыргызчаны окуй албайт да, кыргыздын ырын түшүнбөйт да. Ошону командирге барып айтып коюп аткан ким болуп атат? Классташтары угуп атат. Могул дейт, өлкөгө каршы ыр жазып атат дейт. Мына ошо Фудзиямадагы кадыр түн карап көрүңүз. Керемет көрсөткөн биздин баягы аң сезимди. Аны менен эмне тапты? Акырында эжекеси Айша эжеке келип алып туруп, кандай болду экен, эмне болду? Аябай чоң кыйынчылыкка тартылып атканда түшүнүктүү болуп калып атпайбы? Ошо 5 бала кетип, ошонун 4-өсүнүн бирөөсү сатып атпайбы аны? Жанагы жастыгына астына катып койгон жеринен таап алып окуп анан аны командирге которуп берип атпайбы? Которгондо да туура эмес которуп атпайбы? Же Касым Тыныстанов. Кыргызстандан чыккан биринчи кызыл профессор деп айтышат. Сабаттуу инсан дейт. Мына ушуну артынан жазып, бул совет бийлигине, совет өлкөсүнө каршы деп артынан жазган ким экен? Ошол Марташымыч айтып атат, мен архивди карап көрсөм, айтпай эле коеюн, эми өзүбүздүн сыймыктанып жүргөн аксакал экен дегенде мен айттым, аксакал качанга чейин айтпайбыз? Качанга чейин жашырабыз? Айта бербейсизби? Ушунча жыл болуп кетпеди десе, өзүбүздүн Алты Конбаев экен дейт. Кандай керемет. Эмне деп түшүнүшүбүз керек? Ошол эле Марбайжиевдин өзү Кыргызстандан биринчи кыргыз жигити Москва консерваторияга сабак экзамен тапшырып өткөндө биринчи кыргыз жигит Москва консерваториясына. Артынан жазып, бул эл душманынын баласы. Муну окуудан чыгаргыла, айдашыңар керек деп улам жазып болуп турган ким? Биздин Бишкек ошол кездеги Фрунзе. Москва кайра айткан, анын тиешеси жок. Жок, эгерде муну бошотпосоңор, иштен жана мектептен айдабасаңар, окуу жайда, анда биз Кремльге кайрылабыз деп коркутушат. Натыйжада эмне болду? 2 эле киши барып өткөн. Кайыргүл Сартбаева, бири Марбайжиев. Марбайжиевди окуудан чыгарып айда берген. Ага ким жетишти? Москва эмес да, биз да. Же кече 50-жылдары эле сен эл душманынын аялысың, сен шайлоого укугуң жок деп келек шайлоодон айдап, добуш бердирбей укуктарын бузуп аткан ким эле? Чыңгыз Айтматовдун энеси Нагима Айтматованын такыр эч жарга жолочу эмес. Улуттун менталитети ар жерде башка болот. Мисалы, ошол Чыңгыз Айтматовдун 3 тууганы менен 4 энеси менен жалгыз айылга келсе, элге келсе, аларды кастарлап багып алып атат. Ошондо Төрөкулдун 1 туугандарынын баары камалып атат. Ошол Кыргызстандагы 3 кереметтин бири болгон Мурат Салихов деген аксакал болгон. Алда дал ушундай болуп, жанагы 37-38 кишинин ортосунун ичинде атылган. Анан эми ошонун дагы аялы жалгыз кызын алып айылына кайра барса, алар кабыл албай талак айдап берип атпайбы? Баягы суроо берип атканда кандай болуп ушундай болот дегенде, бул улуттун мындай бир улуттук аң сезимге жараша болот. Түшүнүктүү. Алихан Кимсанбаевич, 2020-жылы Кыргызстандын тарыхында өтө маанилүү бир окуя катталды. Муну мамлекеттик төңкөрүш деп айтабызбы, же революция деп айтабызбы, ар ким ар кандай ойлорун, пикирин билдирүүдө. Ошол окуяда сиздин ролуңуз кандай болгон? Жана мен сырттан карап турган адам катары бир суроо бергим келип жатат. Эмне себептен активдүү саясий күрөш ошол учурда жүргүзгөн жоксуз? Кандай күрөш жүргүзгөн жок?
аянтта шайлоо өтө ыймансыз, мыйзамсыз өттү деп кыйкырып турган ким болду? Ошолордун катарында сиз бар Катарында болчуңуз. эмес, Алахан Молумаров. Азыркы азаматтардын бири да болгон эмес. Дал аянтта Кандайча ушул азыркыдай абал жана азыркы бийлик кандайча келип калды анда? аны менден жакшы билесиңер да. Мага ошондой сунуштаганда азырга чейин учкул сөз болуп жүрүп атпайбы? Эшик турса тешиктен кирбейбиз деп айттым мен. Ар бир нерсе мыйзамдуу болуу керек. Ар бир нерсе мыйзамдын ченеминде болуш керек. Кыргыз биздин ата бабаларыбыз мууздаган алып бараткан малды дагы сууга тойгузуп алып анан сой дейт. Бул да мыйзам. Суусап турган малды сойсоң күнөөкөр болосуң. Бул мыйзам. Мал союунун мыйзамы. Мамлекетте дагы ошондой бир мыйзам бар. Бийлик алмашуунун мыйзамы бар. Ошол мыйзамдарга баш ийүү керек. Ошону менен кетүү керек. Тилекке каршы кээде айтышат да, максатың болсо, ага жетүүнүн ыкмалары кызыксыз, маанилүү эмес дейт. Саясатта көбүнчө ушул колдонулабы дейм. Колдонулат. Эгер бир максатты койдуң, бага кандай жол менен жетесиң, маанилүү эмес дейт. А мен тескерисинче айтам. Ага максатка жетүүгө кылган аракетиңден көп нерсе көз каранды. Алдап, салдап, уруп, согуп, кыйнап, андай кылып, мындай кылып, эптеп, септеп жетип алуунун акыбети акырети жаман болот. Менин деле кесиптештерим, партиялаштарым айтты да. Агай ушинтип эле бара бербейли, агай жетип жок. Андай болбойт. Андай болбойт айланай. Мыйзамсыз барып ошол жерде 20 жыл отургандан көрө мыйзамдуу бар дагы керекпи канча бир күн иштеп кой. Мыйзам. Эгер мыйзамды бузган киши, мыйзамды талкалаган киши, мыйзамды сакта деп башкалардан талап кылууга укук жок. Күндө аракка тоюп келип аткан ата өзүнүн баласына арак ичпе деп айта албайт. Кандай дейсиз? Туп-туура. Буркуратып тамеки тартып аткан киши өзүнүн баласына тамеки тартпа, бул зыян деп айта албайт. Өзү ууру болуп аткан киши башкаларды ууру болбо деп айта албайт да, баласына андай акыл айта албайт да, дей албайт да. Адам мыйзамды бекем кармаш керек. Мыйзамдын диктатурасы болуш керек. Мен сизге бир мисал айтайын. 4 халифтин бири Умар разияллаху анху, халиф, падыша, керемет дүйнөдөгү бай, күчтүү өлкөнүн падышасын бирөө сотко берет. Анда жүр дейт, ошо казыга баралы дейт да, ошол кездеги эми жогорку сотто бул казы. Ошого кирип барганда баягы казы ордунан тура калат. Тура калып, келиңиз мусулмандардын амири, падышасы, келиңиз десе, мен сага падыша катарында келген жокмун, сен бузулдуң деди бүгүн. Бүгүн адилеттүү чечим чыкпайт деди. Эртең келем мен деди. Мен жөнөкөй инсан катары келип атам деди. Мындай нерселер тарыхта бар. Мисалдар өтө көп. Бирок ага багыт алып, ушуну окуган, изилдеген, ошого таянган киши калбай калды да. Бүгүн улуу сөздөрдү тек гана жазып коебуз. Анан бирөө жазып берсе ошолорду окуп коебуз. Ага амал кылбайт да. Ага таянбайт да. Аны турмушунда колдонбойт да. Жөн гана баягы оку жана оку деп айткан деп коет. А деп айтса окубайсыңбы? Же таза бол дейт. Анда болбойсуңбу? Мына ушул жагдайдан алып караганда, ар бир инсан, ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун өзүнүн жанакы сиз берип аткан суроого саясий, социалдык, маданий көз карашына, деңгээлине жараша ар кимди моундай кылып ылгап коет. Тандоо. Шайлоо бул тандоо. Кандай адамды тандап алсаң, ал сенин эркиң. Бул жараткандан берилген эрк. Укук. Тандап алдыңбы? Чыда. Саясаттын өзүнүн оюндары өтө кирби деймин да. Жок. Футбол деле дүйнөдө бир эреже менен ойнолот. Футбол. Хоккей да бир эреже менен ойнолот. Баардык оюндар бир эреже менен ойнолот. Улутуна карабай, мамлекетине карабай. Бирок ошол эрежеде көрсөтүлгөн эмес да.
мыкты чыгып бараткан клубту Мессини же Роналдону барып бутка биртеп деп. Тээп атпайбы? Тепкенде калыс оюнду токтотуп атпайбы? Токтотуп эреже бузулду деп айтып атпайбы? Бул калыстан көз каранды. Бизде президенттердин баардыгы эле ошондой жол менен келгенби деймин да. Кимиси адилеттүү шайланып, ошол адилеттүү саясий эреже менен келди. Акаевдин баштай турган болсокчу мына. Акаевден баштасак, мен бир интервьюда айткам, эми кайталашка туура келет. Бүтүндөй ошол кезге чейинки келген президенттердин баары кокустан келип калгандар. Маселе ошондо болуп жатат да. Кокустан келип калгандар. Эч кандай даярдыгы жок. Ал менин сөзүм эмес, мен ошол президенттердин сөзү менен айтып берейин. Акаев айтты, мен ак үйдүн үстүнө келип парашют менен таштап жиберди деди. Кандай силер жок элеңер? Жарык дүйнөгө келе элек кезиңер. Биз ошону залда отуруп укканбыз. Мени парашют менен таштап жиберди. Мен президент болоюн деген оюм жок болчу. Демек бул киши даярданган эмес. Максат кылып койгон эмес аны. Ооба. Кокустан. Ошондой жагдай туура келди да. Акыры адамзаттын тарыхында көп учурда ушундай болгон. Мисалы Гитлерди деле кызматка келгенде ошол аябай сабаттуу инсандар, Гинденбург башында турган саясий инсандар айткан, бул сабатсыз. Муну коюп кое берели, канцлер кылып, анан өзүбүз башкарабыз артында туруп деп. Натыйжада эмне болду? Опкосунан кетишти баары. Мыкты инсандар турган мезгилде Хрущев деле ошондой болуп келип калган. Берки азаматтар мыкты деген даяр болуп турган азаматтар айтты, биrini жол бошото албай, натыйжада айтты, эң мындай бир көрксүз, алсыз кишини коюп коелу, анан өзүбүз кичине башкарып алабыз, жолго салып алабыз деди. Натыйжада эмне болду? Ошентип алып келгендердин бүтүндөй баарынын башы кетти. Акаев келди, 1 жылдан кийин аябагандай каттуу баягы бийликтин кумарына батканда айтты, мен Англиянын королевасы катарында болгом келбейт деди. Мен конституцияны өзгөртөм деди. Бийликти колума топтойм деди. Натыйжада конституция өзгөрдү, парламент таратылды, жаңы парламент келди, парламенттин ыйгары муктарын бир аз кыркты. Мен ошондо Сатыбалды Жээнбеков, Раматылык экөөбүз биринчи терминди киргизгенбиз. Бычылган парламент деп. Кастрированный парламент. Андан кийинки келген президент эмне деди? Мен күткөн эмесмин деди, мен чай ичип отурсам эле барып келиңиз, өзүңүз келбесеңиз, барбасаңыз болбойт деп алып келип. Манты жеп отурдум деди беле? Эмне жегенин билбейм, мен эми күнөөкөр болгум келбейт. Чындык менен жалгандын айырмасы канча десе, биздин пайгамбарыбыз момунтип көрсөтүп койгон. Көзүң менен көргөнүң чын, кулак менен укканың билбейм дегендей. Ошон үчүн мен уккан нерсемди айта албайм, көргөн нерселеримди гана айтайын. Ошентип мен келип калдым деди. Андан кийин общебиз келди дагы эмне деди? Жигиттер жалаң топтолуп алган экен, биринен өткөн бири кыйын. Биз бөлүшө албай атабыз, апче жалгыз аялсыз сиз барыңыз деп мени ортого түртө салды деди. Ошентип берип калды. Андан кийин Алмаз Шаршенович айтты, Алмаз, өзүң барбасаң болбойт, каражат жалгыз сенде бар, мүмкүнчүлүк сенде бар, болбосо реваншисттер алып койгудай болуп калды, деп апчем мени түртө салды деди. Андан кийин Соке келди да айтты эмне деди? Мен мамлекеттин башында эмес, өкмөт башчысы болуп түшүмө кирген эмес деди. Түшүмө кирбесе эмнеге келесиң? Мына ушундай. Эми азыркыларды айтпай эле коеюн. Кандай дейсиңер, бул даярдыгы жок. Мындай бир идеясы жок. Келип олтуруп, муну баарын өзүнүн сөздөрүн кайталадым. Мен эч кимдин сөзүн кошкон жок. Себеп неде болот атат, агай? Себеп неде болот? Неге ушундай жол менен ар дайым башчыларыбыз, президенттерибиз келип калып жатат? Себеби неде болот? Себеби неде? Неге сиз эмес? Неге башкасы эмес? Мен ушул сурооңа кыргыздын бир залкар инсаны, биздин Борбордук Азияда биринчи жүрөккө операция жасаган Исаконой Шакымбаев деген академик. Ошол кишинин сөзү менен жооп берейинби? Ошол сурооңдан улам эсиме түшүп кетти азыр. Эмне үчүн деген. Чыңгыз Айтматов Ленин сыйлыгын алды. Ленин сыйлыгын Айбек мырза
Кыргызстанда кыргыздардын арасынан 2 эле киши алган. 2 эле киши. Бул дагы баягы улуттун сапатынан кабар берет. Бирөө Тургунбай Садыков, скульптор, бирөө Чыңгыз Айтматов. Мына ушул Ленин сыйлыгын алганда Акунбаев, Аксакал куттуктоо жиберип атат. Телеграмма. Телеграмма кайда жиберилип атат? Мына азыркы бүгүнкү Москва көчөсү менен Тоголок молдонун кесилишинде. Жазуучулардын үйү болгон. Саякбай Каралаев да ошол жерде жашаган, көптөгөн инсандар ошол жерде. Исакунович шаардын башка четинде жашайт. Ошол телеграмма жиберип атат. Сыйлыгың куттуу болсун. Чике дейт. Улутту улуу боло албаган элдин уулдары улуу болууга милдеттүү деп атат. Улутту улуу боло албаган элди. Жараткан айтып атпайбы? Чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүңөр кандай болсоңор жетекчиңер ошондой дейт. Мына керемет. Мына эмне үчүн деген сурооңузга жооп. Эмне үчүн? Эмне үчүн коштон мамлекеттерде биринен өткөн экинчиси мыкты келет? Эмнеге бизден биринен кийин улам төмөндөп барат? Эмне үчүн? Кантип? Бул оор суроо. Бул акыл калчай турган суроо. Бул бир кесе чайдын үстүндө же бир табак беш бармактын үстүндө акыл калчай турган маселе эмес. Бул өтө мындай бир терең маселе. Мисалы, кылымдын, аркы кылымдын башынан беркисин эсептеп көрсөңүз, карап көрсөңүз, мына Мукай Элебаевдин эле узак жолун карабайсызбы? Ошол эле узак жолду эмне деп атат? Эмне үчүн мыктынын мыктылары тебеленде калат да? Эмне үчүн баягы өзүңүз айтып аткандай ууру кескилердин бүтүндөй баары, жанын жегендердин баары калкылдап бийикке чыгып кетип баратат деген маселени Мукай Элебаев коюп атпайбы мындан 100 жыл башта? Ошонон бери ушул жолдон тайбай келет ка. Биздин макалдарыбыз, биздин идеологиябыз, биздин каныбызга сиңип калган. Күлүктөн күлүк чыкса, күлүктүн 4 туягы торчулайт дейт. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дейт. Мыкты чыккандардын баарына жеп келет атпайбызбы? Мына соңку сиз айтып аткан 3 жылдын ичинде каттуу соккурулуп атат. Айрыкча жаштарга. Эркин ой жүгүртүүгө, өз пикирин айтууга, кандайдыр бир баягындай бир талаш тартыш маселелерге аралашууга каттуу соккурулуп атат. Өтө каттуу соккурулуп атат. Бул ошол президенттик абсолюттук башкаруунун натыйжасы эмеспи? Жок. Президенттик абсолюттук башкаруу деген мындай да, бизде элибизде барбы? Өсөөр элге бир башчы, өлөөр элге 1000 башчы деп. Башчы. Башчы деген бул аябагандай каттуу адилеттүүлүктүн символуна айланган инсан болуу керек. Башчы деген ар тараптуу бир дасыккан бир инсан болуш керек. Мисалы, биздин тарыхта андай инсандардан уучубуз кур эмес. Керемет инсандар. Манас деле, Манас. Ушунчалык каары келип турган кезде Манасты Кошой менен Бакай ордуна койбойчу. Ошонун улам айтылат. Падышалар элди башкарат. Падышаларды акылмандар башкарат деп. Калыс сөзүн айта албаган калыстыктан, карылардан не пайда? Калыс сөзүн айта алган аксакал калдыбы бүгүн? Жок. Эмнеге? Сыйлыктан кур калам деп коркот. Эң өкүнгөнү да ошол да менчи. Кана кыргыз интеллигенциясы? Кана кыргыз аксакалдары? Бийликтин бүт баары коммунисттик партияда биринчи катчыда болуп турган кездеки силер мындай Айбек мырза жашсыңар, келечегиңер бар, окугула, изилдегиле. Айтты, деди деп уктум, дешет эле, көргөнүм бар. Ага чоң атасы айткан экен, чоң атасынын атасы айтып берген экен, деген экен деген нерселерди ыргыткыла. Факты менен келгиле. Биздин тарыхты карап көрсөңөр, санжыра. А бул кайдан алды? Баландай деген аксакал болгон экен. Ал аксакалга түкүндөй деген айткан экен. Экен менен тарых жаралбайт. Тарых так, ачык, даана маалымат менен жаралат. Мына ушуну окугула силер. Кечеки күндү окугула. Кечеки күндөн бүгүнкү күн пайда, бүгүнкү күндөн келечек пайда. Эгер кечекини билбесек, биз бүгүнкүбүздү кайдан баа беребиз?
мына ошол мезгилде советтик Кыргызстан деген гезит чыкчу эле, Ленинчил жаш деген гезит чыкчу эле, Ала-тоо деген журнал чыкчу эле. Мен ошол 70-ши жылдарда Ала-тоо журналдарын жыйнайм да, мындай бир аябай мындай мокум канып окуйм мен ошолорду, ошол жылдардагы журналдарды. Айланайын, не деген сын, не деген пикирлер. Кыргыздын мыкты азамат акын жазуучулары. Не деген сындарды айткан жетекчилерге. Ошолорго орден берип, ошолорго сый урмат көрсөтүп, ошолорду кастырлап, көкөлөтүп келген ошол заман. Бүтүндөй баарын карасаң, ошол жерде жазылып аткандай томаяктардан чыккан. Бүтүн кедей кембагалдардын үй бүлөсүнөн чыккан кыргыздын залкарларынын баары. Аларды ким тарбиялап, ким ошол деңгээлге жеткирди? Мамлекет. Мамлекеттик саясат. Адам баягы сын пикирди көтөрө алабы, көтөрө албайбы, ал адамдын адамдыгына жараша. Шерлер болот. Ушундай бир жоомарт инсандар болот. Кабагым кашым деп көтөрүп мындай бир кабыл албай, айрыкча жетекчи болгон инсан баарын көтөрүүгө милдеттүү. Ачуусунда, таттуусунда, каттуусунда, жумшагында баарын көтөрүүгө милдеттүү. Себеп анын тагдыры ошондой. Кызылдап, эки жакка секирип, көрүнгөнгө момундай болуп, опузалап, кыйкырып, бакырып, андай мамиле жетпейт. Мен диктатура болуш керек деп келгемин. Ошол боюнча, ошону мен толуктап коеюнчу суроомду ушул жерден агай. Сиз сунуштаган президенттик башкаруу менен азыр Кыргызстанда орнотулган президенттик башкаруунун кандай айырмасы бар? Сиз дагы диктатура орношу керек деп айтып келесиз. Кандай айырмачылыктары бар? Айбек мырза, мен айткандай деди деп уктум дегенден эгер кетсек, мен ошол интервьюларымды караш керек. Азыр куу заман. Бир сөзүңдөн бир сөздү жулуп алып туруп, ошону жармаштырып кое берген заман. Диктатура болуш керек, бүгүн да 1000 жолу кыйкырам, диктатура болуш керек. Бирок инсандын эмес, адамдын эмес, мыйзамдын, ыймандын диктатурасы болуш керек. Мыйзам кыйшаюусуз аткарылыш керек. А бүгүн ар бир кадам сайын мыйзам тебеленип атат. Ар бир кадам. Бүгүн мыйзам жок десе, баары түшүнүк менен жашайт. Мейли жеке менчикке болгон укугуңбу, мейли сөз эркиндигине болгон укугуңбу, мейли саясий көз караштарга болгон укугуңбу, бүтүндөй баары бүгүн мыйзам иштебейт. Конституцияны карабайсыңарбы, мындай окуп, карап көрсөк, Кыргызстанда ар бир жаран өз пикирин эркин айтууга укуктуу. Туура. А бүгүн ошондой укугуңуз барбы? Чоң суроо. Чоң суроо эмес, мына сиздер деле ал жагынан, бул жагынан эптеп, септеп. Жок. Жок, ал укук жок, тебеленген. Айтып көр. Баягы айтканын оозу жаман, ыйлаганын көзү жаман деген бул да керемет да, мына ошол биздин бүгүнкү заман ушул. Айттың, балеге калдың. Азыр расмий түрдө идеология болуп кетпедиби? Тилдин азабын тартасыңар. Аллах берген бул тилди. Акыл эсти, аң сезимди Аллах берген. Эч ким ала албайт аны. Малдан адамдын айырмасы ушунда да. Мал болуп деле жашай берсе болот. Мал деле барып курсагы тойгон жерге байлап койсоң жата берет. Кепшеп. Биз адамбыз да, биз инсанбыз да. Жараткандын, жараткан маклуктардын ичинен эң ыйык, бийик. Биз да, адам, инсан да. Периштелерден да ыйык, бийик кылып жаратып атпайбы? Периштелер суктана турган макамыбыз бар, даражабыз бар. Бирок ошону биз билбейбиз да, биз тааныбайбыз, өзүбүздү колдонбойбуз да. Ошондуктан Айбек мырза, диктатура дегенде дагы бир жолу айтам, мыйзамдын, жеке инсандын эмес. Президенттик башкаруу дегенде сиздин атыңызды эң биринчи кезекте билебиз. Парламенттик башкаруу десе Өмүрбек Чиркешович Текебаевдин аты. Жанакы суроомо жооп алгым келип жатат. Сиздин президенттик башкарууңузда кандай өзгөчөлүк бар азыркыга салыштырмалуу? Парламенттин ал жерде ролу кандай болушу керек? Мен бир жолу айттым эле да, ошол бүтүн Кыргызстан партиясынын программасын көчүрүп алышат дагы, аны кандай ишке ашырышын билбейт. Президенттик башкаруу дегенде биздин партиянын программасында турат, президент бардык нерсеге жооптуу. Министрлер кабинетинин жетекчиси деген болбойт. Жетекчи болбойт. Министрлер кабинетинин жетекчиси аткаруу бийлигинин башы өзү. Азыркыдай болуп 30 миллиард сом жоголуп кетиптир, же 3 миллиард сом жоголуп кетиптир, же 15 миллиард жоголуп кетиптир.
кокуй деп кабинеттин жетекчиси дегенди кызматтан албайт. Жеке бардык маселени жеке керт башым менен жооп берем деген жоопкерчилик менен келет. Эгерде ошончо акча жок болуп кеткен болсо, түшпөй калса казынага, демек жооптуу өзү. Биздин долбоор ошондой. Биздин долбоор ошондой. Парламенттин ордучу. Парламенттин орду мен жанагы айткан таразанын эки табагы. Сиз карасаңыз, Америкада президенттик бийлик өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Бирок президент Конгресстин алдында титиреп турат. Ооба. Американын модели демек, силер сунуштаган. Американын модели эмес, эми бул көп жерде бар. Мисалы Францияда деле ошондой. Францияда караңыз Францияны. Өкмөт башчы бар го Францияда. Өкмөт башчы бар. Бирок караңыз, бир жылда, өткөн жылда, 24-жылы бир эмес 4 өкмөт алмашты. Бир жылда. Франция оодарылып кеттиби? Эч нерсе болгон жок. Себеп күчтүү президент турат. Натыйжада эмне болот? Аларда баланс кандай? Жалдырап келип, мына ушул өкмөттүн курамын бекитип бергиле деп атат. Макул деп атат парламент. Бирок өкмөтүңдүн бүтүндөй бүт баарын көзөмөлдөйбүз. Казына кимдин колунда? Парламенттин колунда. Америкада казына кимдин колунда? Конгресстин колунда. Конгресс колдосо тыйын иштейт, колдобосо тыйын иштебейт. Бир мисал келтирейин. Билл Клинтон деген президент болгон Америкада. Ооба. Ошол жеке өзү мамлекеттик сапар менен келгендердин ошо чай коесун, дасторкон коесун, кофе коесун деп бөлүнгөн акчасы болгон. Ошол акчасы жылдын аягында бүтүп калат. Анан дагы бир эки өлкөнүн жетекчиси келмек. Мен ошолорго каражатым жетпей атат. Ушул кээ бир нерселер кымбаттап кеткен экен, ушундай болуп калды. Биздин тил менен айтканда, мейиз кымбаттап кетиптир, жаңгак кымбаттап кетиптир, сары май кымбаттап. Анан тыйыным жетпей калды, кичине тыйын бөлүп бересиңерби дегенде Конгресс бербей койгон. Ооба. Мына Конгресстин күчү. Германияда азыркы Штайнмайерге чейинки президент болгон. Ал кызматтан чегинди. Эмне үчүн? Парламентте ушундай маселе көтөрүлүп калды. Германиянын президенти көп жылдардан бери дос болуп жүргөн кишиси банкир экен, ошол банкада кредит алыптыр, насия. Эл катары алды. Бирок бул ошол жеңилдетилген шартты алып калган болушу мүмкүн деген маселе көтөрүлдү. Кызматтан чегинди. Мына күч. Мына парламенттин күчү. Эгер президентте бар мүмкүнчүлүк, парламентти таратып жибергенге, алга барган жок дагы. Инсан. Ооба. Кечээ Канада аябай өнүккөн өлкө. Дастин Трюдо 9 жылдан бери мамлекетти башкарып келатат. Кечээ чымын чакпай, ит каппай кызматтан чегинди. Ооба. Партиясынын лидерлигинде тапшырып койду. Партиянын лидерлигинде тапшырды. Эмнеге билесизби? 24-жылдын аягында сурамжылоо жүргүзсө, Канада элинин бийликке, өкмөткө болгон ишеними төмөндөп кетиптир. Төмөн түшүп кетиптир. Мен мындай төмөн ишеним менен жетекчилик кызматта отурууга укугум жок деп кызматтан кет. Бизде элестетип көрөбүз. Элестетип көрбөйсүз ушуну. Бизде кет дегенде дагы тырмактары менен буттары менен тырмышып отурат да, болбойт андай. Ушуга улай бир суроо бергим келип жатат да. Камчыбек Ташиев дагы жакында эле өзүнүн интервьюсунда айтып кетти. Садыр Жапаров азыр эски баш мыйзам менен 6 жылдык мөөнөтүнө аткарып жатат. Мындан тышкары дагы 2 жолу жаңы баш мыйзам менен 5 жылдан президент болууга толугу менен укугу бар деп. Ушуга кандай баа берет элеңиз? Мен жанатан бери айтып атпаймынбы, бүгүн мыйзамдын бир да тамгасы иштебейт деп. Эгерде ошол 6 жылдык мөөнөткө деп келген болсо, анда конституция кабыл алынаары менен жаңы шайлоо өтүш керек эле. Себеп ыйгарым укукту эл шайлаганда эски конституция менен берген. Жаңы конституциядагы ыйгарым укуктарга эл макулдук берген эмес. Бул мыйзам тарабынан алып караганда, конституция тарабынан алып караганда. Демек, жаңы конституцияга ылайык ошол ыйгарым укуктарды аткарууга элден укук алыш үчүн жаңы шайлоо өткөрүүгө милдеттүү болгон. Биз кезинде айтканбыз муну. Эми азыр
казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, каалагандай мисал боло берет. Маселе анда эмес. Маселе бузулду. Оюндун эрежеси бузулду. Оюндун эрежеси бузулганда үшкүрүк чалынат. Ошол замат токтойт. Үшкүрүк чалчу ким болуш керек? Конституциялык сот болуш керек. Алар үшкүрүк чалмак турсун, аларга үшкүрүк чалат булар. Мына ошого бир мисал. Конституциянын 44-беренесинде эң төмөнкү айлык акы, социалдык жөлөк пулдар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбош керек деп жазылып турат. Бул тартип 23-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет деп жазылып турат. Мен ошол маселени койсом, Акыл Жапаров эмне деди? Аткара албайбыз аны, өлүп кетелиби деди. Демек, биздин конституция жөнөкөй эле мындай бир кагаз экен да. Аткара алсам аткарам, аткарбасам аткарбайм. Анан ал конституцияда не деген беренелер бар. Бирөө да аткарылбайт да. Жеке менчик кол тийгизбейт. Бирок 2 күндүн биринде муну алып койдук, бул имаратты алдык, деген алдык, муну алдык деп жазып атпайбы? Кана соттун чечими. Жеке менчик соттун гана чечими менен ажыратылат деп жазылып турат конституцияда. Кол тийгиз деп турат. Кана ким муну талап кылып атат? Тилекке каршы ушунун баарын көрүп билип турган адамдар дагы оозуна талкан салып болуп атпайбы? Оозуна талкан салгандардын баары эптеп эле ушу тырмышып 70-80ге чыгып алса сыйлык алып атпайбы? Ашмалтайы чыгып бүттү да. Мамлекеттик сыйлыктардын ашмалтайы чыкты. Мамлекеттик бийлик даражаларын, макамдардын ашмалтайы чыгып кетти. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутатын администрациядагы бир жөнөкөй референт ышкырып койсо чуркап барат. Жөнөкөй эле министрликте иштегендер деле ышкырып койсо барат. Кечээ бир сүрөт көрдүм мен. Керемет сүрөт. Ат оодарганда, атты оодарып, ээр токум курсагында турат, кулагы менен, куйругу менен чаап баратат. 4 туягы асман жакты карап баратат. Укмуштуудай сүрөт. Элестеттин да? Керемет сүрөт. Мен көрсөтөм азыр, мен тартып алдым телефонго. Азыр бизде ошондой. Конституция тескери. Конституция өзү менен өзү жашайт. Автономдуу жашайт. Коом өзү менен өзү жашайт. Ал китептин кереги деле жок экен бизге. Бир мезгил болгон, эсиңизде болсо керек, конституциянын туп нускасын таппай коюшкан. Жоголуп кетти. Уят шерменде болгонбуздан да. Эми шерменде аны ким эстейт бүгүн? Бүгүн эч ким эстебейт да. Биздин ушунчалык акыл эсибиз, парасатыбыз, мындай бир эс тутумубуз ушунчалык кыска экен да. Кечээ эле кызыл калем менен баягы Крим чөйрөнүн жетекчиси деген Батукаевди узатып койгондорду бүгүн бирөө сурап атабы? Кечээ мына дача сууга түшкөн самолет боюнча бирөө сурап атабы? Кечээ биздин Кыргызстанга аябай чоң зыянын келтирген азаматтарга дипломаттык паспорттарды берип жибергендерди бүгүн бирөө сурап атабы? Бүттү да. Ошон үчүн мен кээде жаман көрүнөм, айтам да, биздин кайгыбыз да 2 күн, кубанычыбыз да 2 күн. Кубансак дагы дардаңда 2 күн кубанабыз, 3-күнү күнү баягы кайгыга түшөбүз. Кайгырып атсак 2 күн кайгырабыз, 3-күнү күнү кайра шатырактап, бийлеп, бырдап кете беребиз. Эс тутум өтө кыска. Эс тутум кыска болгон чөйрөдө терең ой жүгүртүү, терең мындай бир электен элеп өткөрүү кабилет жоюлуп калат. Ал жоголуп калат. Себеп ага кыйналыш керек да, ойлонуш керек. Кечээ кандай болду эле, бүгүн кандай болду, эртең эмне болушу мүмкүн деп. Сиз курактуу азаматтар мага суроо берген. 18-жылы, 19-жылы. Украинага жаш президент келди, жап-жаш жигит. Кандай дейсиз деген. Бүгүн сиз сурап атканда, келечекти кандай көрөсүз дегенде. Бул Украин элинин шоруна келди деп айтты. Бул мамлекетин жок кылат деп. Анан сиз сыяктуу журналисттер, кээ бир менин өмүр бою артынан чуурулуп жүргөндөр айтты. Мадумаровго эч ким жакпайт. Жаш жигит келсе жакпай атат. Жакпагандай ал менин күндөшүмбү? Суроо бердиңер, жооп бердим. Мана эми кечээ жарым жылдан бери айтышат. Сиз ошондо эле айттыңыз эле, кайдан билдиңиз ушуну деп.
мамлекеттик башкарууга даярдыгы жок бала келип алып, сахнадан түшө калып, президенттин отургучуна отура калса эле ал президент болуп калбайт да. Өлкө башкаруу бул оюнчук эмес да. Бул жерде тышкы ички саясат, бул жерде дипломатия керек да. Бул жерде акыл керек да, бул жерде тарых керек. Натыйжада эмне болду? Украина азыр жок. Россиядан кийинки эң күчтүү өлкө эле. 50 миллион калкы бар эле. Эң өндүрүш көп жайгашкан өлкө ушул эле. Азыр бүтүндөй завод фабрикалардын баары талкаланып, жок болуп, анын аймагынан дагы дээрлик 20-25% жоголуп, эмне өлкө келечеги бүдөм белгисиз. Украина кандай саясат алышы керек эле, кандай саясат жүргүзүшү керек эле бул ушундай абалда? Биздин ата бабаларыбыздын керемет сөзү бар. Керкейгенге керкейгин, көктөн түшкөн пир эмес. Ийилгенге ийилгин, байлап берген кул эмес. Ушундай саясат жүргүзүш керек. Кандай өлкө болбосун. Өзүм билемдик менен, мен билем, дагы да мен билем деген, менден башка эч ким билбейт деген саясат ушуга алып келди. Ага тышкы күчтөр дагы жардам берди. Туура. Эгемендүүлүктү көздүн карегинде сакташ керек. Эгемен болбой калган күндөн баштап жашоонун дагы кереги жок. Бирок ошо эгемендүүлүктү, мисалы, өз элин ушунчалык жаман көргөндөн Курманжандатка өз баласын өлүмгө кыйган жок да. Өз баласы. Эне. Өз курсагында 9 ай көтөрүп, толгонуп, ак сүтүн берип чоңойткон эне улуттун, мамлекеттин келечеги үчүн ушуга барды да. Украина азыр өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн жокпу? Эгемендүүлүк үчүн Жер күрөшүүнүн, бүтүндүүлүгү үчүн. эгемендүүлүк үчүн күрөшүүнүн ар кандай жолу бар. Ар кандай ыкмалары бар. Мен Курманжандатканы бекер мисал келтирген жокмун. Карап көрдү дагы эң ыңгайлуусу элди аман сактап калуунун жолу, жерди сактап калуунун жолу ушул жол болду. Же Сталин. Өзүнүн баласы Яковду фельдмаршалга алмаштырбай койду да. Мамлекеттин келечеги үчүн. Эгемендүүлүк үчүн күрөшүү керек, айтып атпаймынбы? Эгемендүүлүгүңдү, өз эркиңди жоготкон күндөн баштап сен малсың да. Айтарыңды айта албасаң, дээриңди дей албасаң, каалаган жерге бара албасаң, тышкы саясатты жүргүзө албасаң, өз пикириңди тилиң менен айта албасаң, малсың да. Андан көрө өлүм артык. Бирок ошол деңгээлге жеткирбей коюунун жолу бар беле? Миң жолу бар. Украина ал учурда Орусияга баш ийүүсү керек болуп калмак беле? Эч кимге баш ийүүнүн кажети жок. Бүгүн Кыргызстан эгемен деп канчалык кыйкырган менен биз көп өлкөгө баш ийебиз. Бирок ошол менен бир эле туубуз, желегибиз өзгөрүп кеткен болсо да. Оонда кордубуз барды. Сактап калуу маселеси. Эгерде андай аракет жасалбай, мисалы, туура күнөөкөр бир тарап болбойт. Эки тараптан кетет бир аз. Ошого шыкактагандар болот. Ошого себепчи болгондор болот. Крым маселеси эмне үчүн чыкты? Эч кайсы улут башка улутту басмырлаганга мүмкүнчүлүк болбош керек. Орусиянын пропагандасы эмеспи ошол? Кээде аша чаап кеткен учурлар болот. Эки тараптын тең пропагандасы жетиштүү. Айтып атпаймынбы? Эки тараптын тең пропагандасы бири-бирине каршы коюу боюнча жетиштүү. Кээде чектен чыгат. Бул факт. Бирок ар бир маселени акыл менен, баягы билими күчтүү миңди жыгат. Биреги күчтүү бирди жыгат. Бирди жыгам деп, билегиңдин күчүн көрсөтөм деп, бүтүндөй мойнуңду кайрып алба дегендей. Билек ишемде. Билек бүгүн бар, эртең жок. А билим бул түбөлүктү. Ушул ойлоруңуздан кийин менде мындай суроо пайда болду. Бизде Кыргызстанда ар түрдүү идеологиялык багытта болгон саясатчылар арбын. Мисалы батышчыл, америкачыл дегендер бар, тиги пантүркчүлдөр бар. Анан сизди көбү орусиячыл саясатчы деп айтышат да. Буга кандай баа берет элеңиз? Мени көбү кыргызчыл деп атпайбы? Орусиячыл дегендер дагы арбын да. Азыр мисалы ушул оюңуздан кийин дагы жазылышы мүмкүн. Орусиячыл Орусияны колдоп жатат. Баланчы түкүнчү мынтип жазат экен деген менде коркунуч түк жок.
колунан эмне келсе ошону жасайт. Сиз орусчачылсызбы? Ойна. Мен кыргызчылмын. Мм. Мен кыргызчылмын. Мени сиздерге чейин эле бул кыргызчыл, бул улутчул деп тепкилеп келишпеди. Эми эле орусчул боло калдымбы? Ар кайсы жагдайга жараша ар кандай көйнөктү кийгизе берет. Бүгүн эми кандай деп калды? Россия бүт дүйнөгө ушундай болуп, жалгыз калып күрөшүп атканы бул россиячыл. Эртең мүмкүн башкачараак болуп кеткен болсо, жок бул оруска каршы. Андай шайтандардын оюндарын мен далай көрдүм. Аябай көп көрдүм. Бир чымын чаккандай дагы таасир калбай турган деңгээлге жеткирип койду. Бышыратты адамды ушундай. Мен кыргызчылмын. Мен ошондуктан мамлекетчил болгондуктан ошол 6 бийликтин бирөөүнө да жакпай келем. Жаккан эмесмин, жакпайм дагы. Ал мени кызыктырбайт жагайын деген. Эми ошо 5 бийликти катуу сындап келдим, мени тепкиге алып келишти. А бирок ал бийликтер кеткенден кийин Модумаров айткан эле, деген киши жок да. Бүгүнкү бийликтеги биз башкарып, биз мыкчып отурабыз деген азаматтардан дагы ушуну көрмөк булар. Булар ошол жактан ары карай жок болуш керек дегендер бүт тегерегинде жүрүшөт. Мени дагы согушкан ошолор. Эмне эле жан тартасыз? Эмне мынча күйгөсүз? Алар ушуга татыктуу. Алар кылмыш жасаган. Кантип кылмышкерди колдоп атасыз? Деп келген азаматтардын бүтүндөй баары тегерегинде отурат. Мен көрүп атам. Баарын тааныйм, 5 колдой. Ушундай бир жасалма, ушундай бир оома, ушундай бир өзгөрмө. Биз бир костюм кийсек, ошо костюм менен бир жерге барабыз. Баратып, сиз айтып аткандай кылып, Түркияга баратсаң Түркиянын кийимин, Арабияга баратсаң Арабиянын кийимин, же Россияга баратсаң башка кийимди кийип алып барбайбыз. Биз туруктуу бир позицияда жүрөбүз. А күн сайын көйнөк алмаштырып аткандар алар мына азыр бийликтин туу чокусунда отурушат. Күн сайын алмашат алар. Бийлик келе берет, алар кала берет. Бийлик келе берет, кете берет, алар кала берет. Мына мисалы кече ошо кабинет башчылыгынан кетти деген азамат Акаевди Нобель сыйлыгына көрсөткөн жигит ушул. Жогорку кеңештин трибунасынан салык комитетинин төрагасы эле. Ошондо туруп бизге ушундай бир экономикалык таң калыштуу бир жомокту керемет жетишкендиктерге жетишкендигибиз үчүн Акаевди Нобель сыйлыгына көрсөтөм деп. Бакиевке кандай кайрылды эле? Шашпайдым азыр. Анан ошол Акаевди Нобель сыйлыгына чейин көтөрүп, айга күнгө теңип кеткен жигит. Астагфиралла. Бакиев келгенде улуу даражалуу. Улуу урматтуу да эмес. Улуу урматтууну бир мамлекеттик катчы киргизген Акаевге. Ага жагып калды кийин. Башында жакпайт эле. Улуу урматтуу деген. Ошондо Доке айтты эле да, мен ошо сессияда сүйлөп атсам, могул жакта улуу урматтуулар отурат. Могул жерде өтө чукур урматка жетишкендер отурат. Могул жерде жөнөкөй эле урматтуулар отурат дейсиз. Доке айтты да, мен кайсыларга кирем деди, сиз урматы жокторго киресиз деп. Эмгеги сиңбей калгандардын катарына кирет да, жанагы чындыкты сүйлөгөн кишилер. Бакиевди ушул даражага жеткирди. Сүткөл, майкөл болду биздин заман деп жүргөн ошол Жапаров. Жакында эле кызматынан кетти. Анын дагы себебин баарыбыз жакшы билебиз. Өзү дайындаган тиги салык кызматкерлери 30 миллионго жакын миллиард акча уурдалганды боюнча маалым болду. Эми ошол адам азыр жоопкерчилик тартышы керекпи мыйзам алдында? Айтып атпайсыңарбы, мыйзам деп. Мыйзам болсо да, оош тартыш керек. 30 миллиард эмес. 30 миң сом алгандарды колу бутун кайрып, камерага тартып, кино кылып тартып, Голливуд бул жакта калбадыбы? Маски шоу кылып киргизип атат, кыргыз кол чаап атпайбы? Баракелде. Аны тартпоонун артында эмне жатат? Менден жакшы билип турасыз. Ал өз эрки менен өзү жалгыз аны жасай албайт. Кандай киши болбосун, аны жасай албайт. Бул миллиард. 100 миллион эмес. Бул 100 миң эмес, миллиард.
Биздин бюджет канча? Кыргызстандыкы азыр канча? Азыр триллиондорду айтып атышпайбы азыр? Айта берет. Бюджет канча? Мына 25ке деп. 230 миллиардтың тегереги. Салыктан түшө турган каражат. 230 миллиард тегереги. Бирок 270ке чыгарабыз деп атат. Дейт. Мында карасаң 400, анан 600 миллиардка чейин чыгып, кийинки жылы триллион болот деп атпайбы? Болсун. Макул болсун. Бирок болот деген менен болобу? Эгер биздин казынабызга түшө турган каражаттын бүтүндөй баары 230 миллиард болсо, ошонун 30 миллиарды жок болсо, канча пайызы түшөт? Канча пайызды түзөт? Ошол пайыз жок болуп кеткен учурда ошого жок болуп кетүүгө жол берген киши эмне болуу керек? Сөзсүз жоопкерчилик. Ал коомдун көз каранды. Ал коомдун көз каранды. Коом талап кылабы, кылбайбы ошону? Маселе ушунда. Мисалы, бала ыйлабасы эмчек жок дейт. Туурабы? Жаткан таштын астынан суу акпайт. Эгер коом талап кылбаса, эч нерсе өзгөрбөйт. Коомдун талап кылышын күтүшүбүз керекпи анда жалпы негизи? Коом өзүнүн аң сезимине жараша өмүр сүрөт. Мисалы, караңыз, Токтогул Сатылгановду ошо кетмен төбөлүк эле азамат өзүнүн туугандары Анжан инкылабына катышты деп Анжанды өмүрүндө көргөн эмес Током. Тоголокко час берди, падышанын 4 жоокери келип алып кетти. Аны кыргыз өзү барып таап, кармап, колун байлап алдына салып берди. Ошол эле учурда казактын абайы соттордо сүйлөп, аябай катуу өзүнүн позициясын, пикирин билдирип жүргөн инсан катары, аны дагы камоого алуу жөнүндө чечим чыгып, бир рота солдат келди. 80ге жакын. Бирок казактар бешилигин айрысын, чапкы чалгысын, орогун, кетмен балта тешесин көтөрүп, ороп туруп абайды бербей койду да. Ким билет? Ошондо алып кеткенде абай Током окшоп кайра кайтып келе беле, келбей беле? Келбей калса, бүгүнкү күнгө чейин алтын тамга менен жазылган абайдын чыгармалары болор беле, болбос беле? Ошондон улам айтат. Эрди эр кылган эл. Анан элди эл кылган эр. Кандай азаматты эр кылып көтөрүп алса, ошол эрге жараша эл болот. Ошол азаматтар дагы аракет көрүшсө жакшы болмок беле деген ойда. Аракет көргөндө эми мындай аракетти силер кандай деп билесиңер? Бийликти барып чуркап барып басып алуу деген аракет эмес. Ал аракет эмес. Ушу кезге чейин барып чуркап барып басып алып келатышат. Басып алып келип, мына биз келдик деп келгендердин баары кыргыздын төбөсүн көккө жеткирип койгон жок. Этегибиз бир жерге жетип кеткен жок. Бул өтө катуу жазага алына турган маселе. Ушул идеологияны колдоп келгендер мына отурушат, басып алабыз деп. Басып алышты. Маселе эл ушундай экен да, алданып калат экен да. Ал аянтка чыкканда бийликти алмаштырабыз деп чыккан жок да. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп чыкты. Аны шулуундар пайдаланып кетти. Ошондой учурда сиздин демек эч бир пайдаланып кетүү оюңузда да жок, Пайдаланып кетүү ойдо да жок, себеп айтып атпаймынбы мен? Эгерде максатка жетүүгө бараткан жолуңдагы ыкмалар адилетсиз, мыйзамсыз, адамгерчиликсиз, арам жолдор болгон болсо, кандай максат болбосун андан баш тартуу керек. Арам жол менен, адилетсиз жол менен, тыйшык жолдор менен, баягы көмүскө жолдор менен жеткен жериңден эч качан абир таппайсың. Мүмкүн убактылуу табарсың, убактылуу. Бирок баары бир түпкүлүгү жакшы эмес. Мына ошондой жолдор менен келген, эчен жолу төңкөрүш болду деп атабыз, ошол келгендердин кимиси жыргал жашоодо? Айтыңыз. Өз мекенин көрө албай, өз суусун иче албай калгандан өткөн азап жок. Бул түбөлүктүү түрмө. Бул жүрөктүн түрмөсү. Дененин эмес. Бул аң сезимдин, акылдын түрмөсү. Бул оор түрмө.
Бакиевтерге болгон мамилеңиз кандай сиздин? Меники кандай болбосун тегиз. Бийликте жүрүшөбү, бийликтен кетишөбү, башка болобу тегиз. Туура кылган иштер барбы? Туура. Туура эмеси? Туура эмес. Мына ошол мезгилде дагы бүгүнкү айтылган сөз эртең унутулуп баратат. Түшкө чейин бирди айтып, түштөн кийин башка нерсени сүйлөгөн президенттин келечеги жок деп спикер төрага катарында жарыялап койгон дагы Мадумаров. Аскар Акаевди канчалык сындаганым менен, бирок окмуштуу катары керемет инсан. Бирок мамлекетке тийгизген зыяны эбегейсиз. Улутка тийгизген инсаны эбегейсиз. Бирок илимге кошкон салымы дагы керемет. Аны аралаштырбашыбыз керекпиз. Ал илимпоз катарында мыкты инсан. Мамлекеттик жетекчи катарында өтө начар азамат. Сиз мамлекеттик кызматтарды эң көп Бакиевдин учурунда аркаладыңыз, Мен андан башка мамлекеттик кызмат аркалай элекмин. Ошол Эң көп эмес. ошол учурда аркаладыңыз. Ошол 4 жылдын ичинде болгон экен. Мисалы, вице-премьер болуп 1 жыл, мамлекеттик катчы болуп 1 жыл, төрага болуп жарым жыл, коопсуздук кеңешинин катчысы болуп 1 жыл. Азыр Мына ушул баарын бириктирип келгенде 3,5 жылдын ичинде иштептирбиз. Эмне кылып койду деген суроодон башыбыз чыкпай келет. Мына эми ушул жерден айта кетсеңиз. Мисалы азыр Мадумаров сындап эле жатат. Сүйлөгөндү эле билет, андан башка эч нерсе билбейт. Деги практикасы жок бул адамдын деп сизге карата айтылган сөздөр барго. Мисалы, ошол учурда азыр айткан ойлоруңузду, идеяларыңызды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болдубу, ашыра алдыңызбы? Андан да көбүрөөгүн ашырдык. Кудайга чексиз шүгүр келтирем. Ошол 1 жыл вице-премьер болуп иштеп турган мезгилдеги жетишкен ийгиликтер аны тарых айтсын дейм. Мына бүтүндөй балдарга бекер тамак берүүгө жетишүү. 1-класстан 4-класска чейин. Жетишүү. Бүтүндөй Кыргызстандагы китеп мектеп фондунун 30%, жыл сайын 30% жаңыртып, 3 жылдын ичинде толук камсыз кылуу. 30%дан ашыгына жетиштик 1 жылдын ичинде. Пенсия пособиялардын бүтүндөй баары күрүч менен, арак менен, самын менен, май менен эмес, акчалай күнмө-күн берүүгө жетиштик. Кыргыз киносуна бөлүнгөн акча каражаттарды жеткирүү. Кыргыз буйртма берүү менен фильм тартуу идеялары. Көптөгөн нерселерге жетиштик. Коопсуздук кеңешинде жүргөн кезде министрликтердин деңгээлинде эмес, биз областтык деңгээлдердеги коопсуздук концепциясын иштеп чыгып жетиштик. А бул деген далай көздүн майын ала турган жумуш. Азыр мамлекеттик деңгээлдегиси барбы жокпу билбейм. Коопсуздук кеңеши барбы жокпу түшүнүксүз. Мадумаров кайсы жерге барбасын, ошол жердеги кызмат өтө чуу болуп кетчү эле. Эмнеге? Себеп кыймыл болуп баштачу. А кыймылдаган киши баарына жакпайт. Кейсине жагат, кейге жакпайт. Тынч эле баягы былгып калган көлдөй болуп эле отура берсе, бүгүн мамлекеттик катчы жөнүндө деле сөз жок, коопсуздук кызматы жөнүндө деле сөз жок, төрага жөнүндө деле сөз жок, вице-премьерлер барбы жокпу, тирүүбү билбейсиң эч ким. Эмнеге? Жатат, былгып жатат. Анан бирдеме десе эле, эсиңизде барбы, ошо Атамбаевдин мезгилинде 1-чи жолу аэропортко асфальт төшөлүп атат, оңдолуп атат деп пикиришканда мен айттым, ушка чейин биз эшек араба менен барып жүрдүк банда. Бардыгы кайсыл президент келбесин, эң биринчи жолу болот. Биринчи жолу. Ошондой деген элге рахматты айланайын. Эми элдин тиешеси жок. Бирок элдин атынан сүйлөгөн бир 30-40 мындай бир айрыкча жаштар пайда болду. Отуруп алып эле ошо жер теледоду отуруп алып элдин атынан ура берет отуруп алып. Анан тилекке каршы ошого ишенип алып атат да окуган жетекчилер. Чын эле биз ушундай экенбиз деп атат да. Тарыхты окуш керек. Тарыхтан сабак алуу керек. Туп-туура. Себеп Аскар Акаевич курултай өткөргөндө айланайын сиз бар үчүн күн чыгат дегенге чейин жетишкендер болгон. Азыркы курултайдын айырмасы деле жок го дейм. Ошол курултайда отургандар бүгүн да отурушат. Ошол сүйлөгөндөр бүгүн да сүйлөйт. Андан кийин Бакиев ынтымак курултайын өткөрдү. Туур. Эл жетпегенге биз жеттик. Көрбөгөндү көрүп атабыз. Мана Майкөл, Сүткөл заман деп ушуну айтат дегендер болду. Курултайдын деги өзүнүн кереги барбы? Кереги жок. Эгерде улут коом өтө бийик деңгээлге жетип, ошол бийликти көзөмөлгө алып кала ала турган деңгээлге жетсе, курултай сөзсүз керек. Керемир.
институт. Бирок оома, көз карама, туруксуз, жасакерленме, коркок коомго курултай бул өтө кооптуу көрүнүш. Бул кооптуу көрүнүш. Бийликке келген тирандардын көпчүлүгү ушундай жол менен өздөрүн мыйзамдаштырышкан. Калигуладан баштап Нерон, андан берки эле биздин эле кечээки эле заманга келе турган болсок, Гитлер деле ошол жол менен мыйзамдаштырды. Анын партиясы жеңишке жеткен эмес. Экинчи орунда калган социал-националисттер. Бирок Гинденбург бир кадам артка чегирип койду да. Макул деп. Бир жылдан кийин өлүп калышын билген жок да. 34-жылы каза болуп калды. Каза болору менен канцлер катарында президенттик бийликти жоюп, фюрер деген түшүнүктү киргизди. Ана бүгүнкүдөй. Бүгүн сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги деген жок, жалгыз мен бийлик деген идеология кетип баратпайбы? Айыл өкмөтүнө чейин кетти го. Кептин баары ошол. Ошону эми караңыз. Бизге караганда канчасы сабаттуу болгон, канча керемет залкар чыгармаларды жараткан немец эли ошону көздөн өткөрүп жиберишти. Шиллер, Гёте, Томас Манн, Генрих Манн ушундай инсандарды берген өлкө ошону өткөрүп жиберишти. Ошондой Кийин аябай өкүнүч болду да. Өкүнүч болуп эми караңыз, ушу кезге чейин бүтүндөй дүйнө калкынан улут кечирим сурайт. Керек беле ушул? Керек беле. Бирок ал жерде дагы жеке инсан пайда болгондо айланайын, анын колун кармап алып ийлагандар канча болгон. Аны көрүп калсак экен деп чуркагандар аркасынан. Ал машинада баратса, машина аттын алдында эмес, машинанын, Мерседестердин аркасында чуркаган эл болгон. Демек, адамга эмес, системага басым жасалыш керек, э? Акылга. Системаны адам түзөт. Акылга баш ийиш керек. Ошон үчүн бизде бүтүн Кыргызстанда кейлер көпүрө курам, жол курам, андай курам, аэропорт курам, анан завод курам, анан моундай шаар курам, анын учу булуттун үстүндө болот, тигиндей болот, мындай болот деген жомокторду айтышканда биз айттык үч эле нерсе. Ыйман, мыйзам, тартип. Жанагы тышкы саясат боюнча темага кайта турган болсок, азыркы учурда Кытайдын Кыргызстанга болгон орду негизи таасири күчөп жаткандай сезим калтырууда. Сиз буга кандай көз караштасыз? Кыргызстанга жалгыз эле Кытайдын эмес, Кыргызстанга көптөгөн өлкөлөрдүн таасири күчөп кетти. Биз баягы курак төшөктөй болуп калдык. Курама. Ошол эле Акыл Жапаров айтпады беле? Ята. Баккенди Японияга, Ошту Германияга, Жалабатты Францияга, Чүйдү Англияга, жети өнүккөн өлкөгө бербейлиби? Ошолордун желегин көтөрүп койбойлубу? Ошолор бардык маселени чечип койбойбу ошол жакта деген идеологияны жүргүздүбү расмий түрдө? Айтылган. Ошондой жигитти да кастырлап көкөлөтүп барган жерде беттен шалпылдатып өбүп бата берип жүрдүкпү? Ооба. Менби? Эл? Эмне деп атасың деген бир киши чыккан жок да. Мен сүйлөп койсом, кайра мага баягы жертөлөдөгүлөр менен отуруп алып айтпады. Эмнеси жаман экен? Берсе бериптир да алып кетмек беле, көтөрүп кетмек беле деп. Бул не деген маскара болду эми? Бул не деген дүйнө болду? Ошол сыяктуу азыр эгер дүйнөлүк алкакта карасаңыз, Африка өлкөлөрүнүн көптөгөн мамлекеттери бүгүн эгемен деп желек көтөргөнү менен эгемен болбой калды. Эмнеге? Кытайдан алган кредиттердин эсебинен бүтүндөй кен байлык, жер байлыктардын баарынан ажырады. Ошол иштеп аткан бүтүндөй чоң мекеме ишканалардын баарынын жетекчилерин Кытай дайындайт. Ал жерге барып туус айымдын кереги жок. Ал ансыз деле сага көз каранды. Башта административдик колония деген түшүнүк болгон болсо, бүгүн экономикалык колония. Ал жерге барып солдат киргизүүнүн кереги жок. Ансыз деле алар көз каранды болуп калды. Бүгүн Кыргызстанда дагы бул жерди бердик, тиги жерди бердик, мынча жылга берип атабыз, анча жылга көтөрүп кетмек беле? Жок, көтөрүп кетпейт. Бирок сен
өз жериңе ээ бола албаган бир улутка айланасың. Сен башка өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштейсиң. Туура. Өз мекениңде, өз үйүңдө, бирок башка өлкө үчүн. Муну айтсаң да акыйкат чыгат. Айтпадыңызбы, Кытай Африкадагы өлкөлөрдүн президенттерин дайындайт деп? Президенттерин эмес, ошо иштеп аткан жогорку өтө чоң мекеме ишканаларын. Бирок ошолор аркылуу өлкөнүн жетекчилерин дагы дайындайт. Шайлоо жолу менен. Бирок Америкадагы кандайдыр бир даражада көп өлкөлөргө болгон таасири так ушундай. сөзсүз. Биз айта алабызбы, биздикин Орусия дайындайт деп? Жок. Биздики кандай? Таасири өтө күчтүү болот бирок. Биздики таасири өтө күчтүү болот. Ал кандай таасир? Эгерде Бельгия деген өлкөнү билесиңерби? Ооба. Калкынын саны канча? Биздикинде эле аз өтө. Аз. Конго деген өлкөнү билесиңерби? Ооба. Калкынын саны канча? Африкада ошону так билбейт экенмин саны. Бельгиянын санына караганда дээрлик бир 15 эсе көп. Көп. Аймагы жеринин көлөмү боюнча бир 30-40 эсе көп. Бирок кымк кетпей Бельгия баш ийип келди да. Эмне үчүн? Себеп Бельгия жыл сайын өз алдынча ой жүгүрткөн, критический ой жүгүртө ала турган, сын пикир айта ала турган жаштардын баарын жоготуп келди. Колония. Ар бир улутта келечегин көрө билген, мурдунан алысыраакты сезе билген адамдардын саны дээрлик бир 1% жетпеген эле болот. Ооба, негизи. Ошолорду движущая сила деп коет, локомотив. Ооба. Ошолор чиркейт дагы калганын вагон сыяктуу эле сүйрөп жүрө берет. Көтөт. Улуттун баары эле Чыңгыз эмес, улуттун баары эле Болот Шамшиев же Төлө Мушакеев эмес. Мына ошол улут деп кыйкыргандарга күйбөгөн эл Мустафа Кемал айткандай кул болот же жок болот. Ошону докем Дооронбек Садырбаев бир жолу ушундай деп какшыган трибунадан: элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң деп. Кашайган эл качан сен арка бел болосуң дейт. Ошону аңлап караңыз. Таянаарың болбосо таамай сөздөн не пайда? Эмшең дээриң болбосо эркеликтен не пайда? Мына ушул не пайда деген сөздөрдү карап келиңизчи. Бүгүн как кара кылды, как жаргандай чындыкты айтсаң, ошол чындыкты таанып, чындыкты билип, ошол чындыкка умтулбаган элиң болбосо, ал чындыктан не пайда? Эгер ушунчалык биз өз алдынча эгемен мамлекет болобуз, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөрөбүз, өз киндигибизди өзүбүз кесебиз деп кыйкырсаң, ошондой болобуз деп сени каалап, ошол жолду, максатты каалап турбаган элиң жок болсо, не пайда? Украина эли так ошондой нерсени азыр каалап Орусияга каршы күрөшкөн жокпу? Айтып атпаймынбы? Эгемендүүлүктү каалап. Айтып атпаймынбы? Ошол эгемендүүлүк үчүн, эркиндик үчүн кандай максат экендиги маанилүү эмес, бирок биз эл, мамлекет, улут катары өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечебиз деп көгөрүп аткандыгы боюнча баракелде деш керек. Бир кичине эле кыйынчылык түшүп калса, чөгөлөп барып эле ыйлап барып боздоп туруп алган жок. Ооба да ошо. Баягы илгери биздин улутта ошондой бир мүнөз бар эле. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дечи эле. Түгөнгөн сайын түтөгөн. Мына бүгүнкү аксакалдарыңды карап көрсө, дың деп бир ооз ачкандан коркот. Аксакалдар. Калчылдай, титирек. Сыйлык менен алдам кылып атпайбы аксакалдар? Жашың карың сыйлык. Тоо ошо сыйлыктан дагы сырткары бир мамлекеттик иш-чара болуп калса, ошол дасторконго чакыраар бекем мени. Үмүт ошол болуп калды. Алардын мындай бир акыл жазасы ушундай болуп калды да. Муну жылтыраган нерселерге берилип, жалган дүйнөнүн азгырыктарына азгырылып, бир убактылуу нерселерге, кызыкчылыктарга азгырылып, баягы айтып атпаймынбы, эптеп эле ушу темпелеп бир 80ге чыгып алсаң баатыр болуп калаар бекенмин. Мен түшүнбөй калдым да, Айбек мырза. 30 жылдан бери эч нерсе жасалган эмес деген сөз көп айтылат. Бирок ошо 30 жылдан бери жетекчи болгондордун кээлерине кыргыз эл баатыр берилип атпайбы?
Логика жок да. Логика жок. Манас ордендери берилип атпайбы? Эч нерсе жасабаган кишиге эмнеге бересиң? Эмне үчүн баатыр болуп атат? Негизи ошол мамлекеттик сыйлыктарга да жеке мен тараптан өтө чоң суроо бар да. Деги эле керекпи дегенчи? Жок, кереги жок. Мен мыйзам долбоорунда киргизгенмин. Жек көрүндү болгонмун. Жек көрүндү болдум. 4 эле мындай бир наам калыш керек дегем. Эл дегенден эл жазуучусу, эл сүрөтчүсү, эл артисти, эл мугалими. Калгандардын баары бир эле наам керек. Кыргыз мамлекетине эмгек сиңирген кызматкер. Бүттү. Казып аткан көмүрүң жокпу? Эмгек сиңирген шахтер. Ооба. Пами Иштеп аткан экономикаң жокпу? Экономикага эмгек сиңирген. Мына азыр депутаттар келип бас дегенди басып аткандардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматка эмгек сиңирген. Айланайын бир жазып койгон мыйзам эмес, бир токтомдун долбоору жок. Ошондуктан жанагы мамлекеттик сыйлыктардын баары ашмалтай чыгып аралашып кетти. Атай дагы, тиги Жумамедин Шералиев, Калый Молдобосанов, Насыр Давлесов, ушул залкарлар дагы эл артисти. 2 жолу тыйтаңдап шайлоодо аянттарды да койгон дагы эл артисти. Ооба. Не деген маскара бул? Төлөмүш Акеевдер, Болот Шамшиевдер дагы эл артисти. Анан бир чоңдордун тоюн алып барып койгондор дагы эл артисти. Ошондуктан баары аралашып ушундай бир чалчык болуп кетти да. Ооба, аябай. Чалчык болуп Баркы кетип калды да. Баркы кетти эми. Мына караңыз. Алгың деле келбейт ал сыйлыктычы мындай алса карагандачы эмне керек? Кээде ошондой учурлар болуп калат да. Кыргызда керемет сөз бар го. Жамандын өпкөнүнөн сөккөнү артык деп. Азыр ошол заман болуп калды. Кээлерин мындай эле карап көргөн болсоң, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист. Зейнеп Шакеева деген не деген классикаларды ырдап келген эжекебиз эмгек сиңирген. Не деген огондорду жаратып келген Атайбек Бөдөшев эмгек сиңирген болуп жүрүп, анан эл артистин араңы. Ырыспай Абдыкадыров эмгек сиңирген бойдон кетти. Ырыспайдын ырларын ырдай албагандар бүгүн эл артист, четинен эл артист. Композитор да болуп атышпайбы? Ырдагандар. Айланайын, нелер гана болбой атат, кимдер гана болбой атат. Өтө өкүнүчтүү. Жылдыз. Баары эле четинен эле жылдыз. Жылдыз эмес киши жок. Азыр мамлекеттик символикалар дагы өзгөртүлүп жатат. Кызыктуусу, сиз каршы чыкканда Адахан Мадумаров дагы убагында өзгөртүшү керек деп айтып келген деп айтып жатышат да. Эми бул Камчыбек Ташиев дагы ошондой билдирүү таратты. Мен өзүм дагы көп угуп калдым. Чындыгында сиз да убагында өзгөртүлүшү керек деп Эмнени? символикаларды, Кайсы? гимн боюнча. Гимн боюнча Айбек мырза мындай. Бүгүн да айтам, гимн боюнча өзгөртүү керек деп аябай каттуу сүйлөгөнмүн, каттуу чыкканмын, ошондо да тепкиге калганмын. Ал жерде бир 3-чү куплет бар эле. Бейкуттукту берет кыргыз жерине деген сөз бар эле. Бейкут деген сөз, бул бей деген сөз жок дегенди билдирет деп айткам. Беажал, беада, бейбаш, бейкүнөө. Бейкут деген сөз куту жоктукту берет кыргыз жерине деп таң аткандан кечке чейин ырдап атабыз. Бул сөз болбош керек деп каттуу айтканмын, айтып атпаймынбы? Анда да тепкиде калып. Бирок адилеттик үчүн айтыш керек, жогорку кеңештин 6-чакырылышы. Чимкириктер дейсиңерби, башка дейсиңерби? Ызы чуусу жок эле туруп, ал куплетти алып салды. Эки куплетин калтырды. Андан башка өзгөртүүнүн кажети жок. Калган сөздөр керемет. Азыр толугу менен өзгөртүү аракети көрүп жатпайбы? Азыр айтам. Ак мөңгүлүк асказ оолор талаалар элибиздин жаны менен барабар. Мындан артык не деп айтасың? Аябай сонун сөз. Не деп айтасың муну? Сан кылымдар ала тоосун мекендеп сактап келди биздин ата бабалар. Мүмкүн сактай албай калдык деген текстти киргизиш керек болуп аткандыр. Маселе эмнеде болуп атат? Эмнеде маселе? Ушунда негиздеме. Туу боюнча айттым мен пикиримди. Андан мен кылдай кыйшайбайм. Жагабы жакпайбы? Бизде ошондо кабыл алганда эле туу баарына жаккан эмес. Ошол 91 жылы эгемендүүлүктү алгандан баштап башталды. 93 жылдары ушул желекти, тууну, гимнди баарын алып көтөрүлдү. Бир жүздөгөн сунуштар болду. Мына биздеки сүрөт музейинде көргөзмө болуп турду.
Еченгүл көргөзмө болду. Ар бир кыргыз жараны барып өзүнүн каалаганына добуш берип чыккан учур болду. Ал кезде бүгүнкү жогорку кеңеште эмес, залкар кыргыздын залкар инсандары болду. Ошолор талкуулап, ошолор кабыл алды. Эми алардан акылдуураакпыз деген болсо өздөрүнүн иши. Эми мен дүйнөлүк өлкөлөрдү мисал келтирип айтып бердим. Жүздөгөн жылдар кылымдардан бери өзгөртпөй келишет. Себеп салт. Каны сиңип калган, жүрөгүнө сиңип калган. Ошол эле Германия фюрерден кийин алмаштырган жок да. Эки сөздү алмаштырды, бүттү, ошол ойдон калды. Ошол эле Греция падышачылыгы кетти, республика болду, 260 жылдан бери турат. Жапонияныкы 1000 жылдан. Японияга 1000 жыл болду. Ошого эмне 4 сап ыр жазып кое турган акыны жокпу Япондун? Жок, музыка ойлонот, сөзү жок. Испания. Карап көргүлө. Ооба. Эгер Грециянын гимнин башынан аягына чейин ырдасаң 1 саат 45 мүнөт ырдайсың. Ойлоной, муну башыбызга тартабыз, эмне кереги бар деп кыйкырып чыккан бир акылман. Философтордун баары гректерден чыккан. Бирок бирөөнүн акылына келбептир да муну жоготушубуз керек деген нерсе. Келет атты 260 жылдан бери. Франция тиги кечиресиз, бөлүп койдум сөзүңүздү. Адахан Мадумаров эскистерин көтөрүп алып, тиги туу өзгөртүлүшү керек деп жүргөн. Мени дагы чакырып кабинетине көрсөтүп, Жапаров айтыптыр. 2009 жылы мен кирген. 2009 жылы кечирип койсуң, мен 2009 жылы мамлекеттик катчы эмес элем. Мен 2006 жылы мамлекеттик катчы элем. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен айттым го, ага көрсөтүп ушундай бир эмне кылганда, ал кайсы кызматта иштейт анда. Эмне үчүн мен ага көрсөтүшүм керек болгон, эгер да керек болгон болсо дагы. 2006 ал кайда эле, мен кайда эле. Мен мамлекеттик катчы болуп турганда. Мага Мар Байжиев, аксакал ошол бир сунуштары менен кирген. Ушундай болсо кандай деп. Ал кишинин сунуштары азыр деле менде бар. Мамлекеттик катчы деген ар кандай пикирлер келген болсо башка бир чаап эмес, туура аксакал карап көрөлү. Байкайлы деген сөзүн айтат. Муну көрсөткөн сунушуңуз жүйөлүү экен. Мунуңуз туура чыгар. Бирок аны жеке инсан чечпейт да, аны президент да чечпейт да. Деген сөздөр айтылат да. Анан азыр эле бул мода болуп калбадыбы? Туура келбей калса эле башка бир чаап эле барып тарбиялап койгула деп эле 2 айга, 3 айга, 5 айга бир жерге тырып салган. Анда жок. Дал келеби, дал келбейби, туура карап көрөлү, акылдашалы деген сөздөр айтылат. Ар кандай кишиге айтылат. Соодагер болобу, дыйкан болобу, саанчы болобу, ким келип пикирин айтканга укугу бар да, ал жаран да, ал адам да. Сондуктан дагы бир жолу айтам, гимн боюнча мен пикиримди аябай каттуу сындап келгенмин, бирок ал куплетти алып салды, бүттү. Маселе чечилген. Демек сиз толугу менен өзгөртүлүш керек, башка гимн кабыл алышы керек деген Мен нерсени айткан Айбек эмессиз. мырза, кааласаңыз, эгер туура көрсөңүз, мен таптакыр баш оту менен бир нерсени алмашууга каршымын. Кезинде мына кыргыз эстеринин гербин ушуну калтыралы деп дагы аябай айткан. Эч кандай кемчилиги жок. Бүт өлкөнүн пролетарлары бириккиле деген жерге гана ырыс алды ынтымак. Ушуну жазып койсок, анан 5 жылдыз жакпай аткан болсо төбөсүнө бизге символ болуп келаткан чолпон жылдызды коюп коелу деген сунуштарымды да айткам. Бирок ошол гербти өзгөртүүсүз калтыралы деп кыргыз эстерин. Эң 15 мамлекеттин республиканын ичинен эң кооз биздин герб болчу. Салыштырып көрсөңөр азыр да болот. Экинчиси, тууну ошол кыргыз эстеринин тугусун калтырып эле. Андагы бурчунда жанагы орок менен балка турат. Эгер ошол эле жакпай аткан болсо, орок балканын ордуна дагы да чолпон жылдызды коюп коелу. Мунун артында кандай ой жатат? Салтты сактап калуу, тарыхты сактап калуу. Салтты сакташ керек, тарыхка сый мамиле кылыш керек. Урмат мамиле. Мына карасаңыз, Вашингтондо Ак үйдүн курулганына, Ак үйдүн Ак үй болгонуна канча жыл болду? 2 кылымдан ашты. Ооба. 2 кылымдан ашты. Американын эмне акчасы жокпу, керемет кылып, заманбап кылып салып койгонго? Жок. Салт. Авраам Линкольн отулган,
Кеннеди олтурган, мына ошол Рузвельт олтурган кабинеттерди өзгөртүүсүз калтырып отурат. Биз Америкада болгонубузда Конгресске кирдик. Мындан 100 жыл башта депутаттар отурган, белгилүү инсандар. Ошолордун отурган ордуларынан бери жазылып турат. А бизде бир депутат 5 жыл отурганча 3 жолу алмаштырып атпайбы отургучу. Биз камгак болуп калдык да, жанагы шамал кайда айдаса ошол жака кете берет, тамыры жок болуп. ооба. Бул бизде ошондой мамлекеттик каада салт деген, мындай бир состоявшееся государство деген түшүнүк бар. Мамлекет болуп калыптанды деген же мамлекет болуп калыптана элек деген түшүнүктөр бар. Биз уламдан улам ар нерсени өзгөртө берип, андан көрө жашоону өзгөртүш керек. Жашоо өзгөрүлүш керек. Мен кезинде айттым эле да, бийликти улам алмаштырып революцияга эмес, биз акылыбыз менен, жүрөгүбүздө революция жасашыбыз керек деп көрсөтүп койсом, азыр аны көптөгөн билармандар айтып атат. Бирок түпкү булак кимдин идеясын айтпайт да. Биз аң сезимде революция кылышыбыз керек. Эгер өзгөрүүнү кааласаң, өзүң өзгөр дейт. Биз күн сайын, мына сиз суроо атасыз, эмне менен алексиз деп, окуу менен алекмин. Окуу менен. Мен күндө сайын окуган сайын, мен ушунчалык бул дүйнөнү билбестигимди түшүнүп келатам. Мен канчалык көп окуган сайын, мен бул дүйнөдө эч нерсени түшүнбөстүгүмдү билип келатам. Кээ бир азаматтар бир брошюра окубай туруп айтып атпайбы, ааламды мен тааныйм, билем. Мен чечем, мен айткандай болот. Ошол сыяктуу маселе өзгөртүүдөн эмес, ички жан дүйнө. Мисалы, күндү тууду айтпадыбы, күн моундай болуп калыптыр, күн карамага окшоп. Аргентинанын туусун карап көрүңүзчү. Же тиги Уругвайдын туусун карап көрүңүз. Япондордукун карап көрсөңүз, моундай эле томалак болуп калган, бүт. Геванда эмес. Кел, ар бир мамлекеттин жетекчиси президент деп аталат. Бирок алардан эмне көз каранды эмес, өзүңүз жакшы билесиз. Трамп чүчкүрүп койсо дагы дүйнө дүңгүрөйт. Чүчкүрүп койсо. Илон Маск кече өзүнүн пикирин айтып койду. Германиядагы шайлоолор боюнча альтернатива для Германия деген адыгы партиясы ушул гана өлкө катары сактап кала алат деп айтып койду. Жазып койду, айтканда жок. Ооба, жазып койду. Германиянын канцлери Шольц парламенттагы жооп берип атат. Эмнеге? Себеп Масктын сөзүнүн таасири күчтүү. Кээ бир өлкөлөр бар. Президенттери расмий сапар жасайбы, жасабайбы, билдирүү кылабы, кылбайбы, бир иш чараны кабыл албайбы, дүйнө дың деп койбойт. Себеп ал өлкөлөрдүн президенттеринин баарын жок экенин эч ким билбейт, сезбейт. Биз ошондой өлкөлөргө киребиз. Ошондуктан биз каада салтты бекемдешибиз керек. Сый урматты бекемдешибиз керек. Өткөнгө кылчайып карап, өткөндөн сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн башка көзгө койгулап жүрүп, кыргыз 3 муун жоготту? Эмне үчүн жылдан жылга төмөндөп баратабыз? Себеп 3 муун жоголду. 16-жылы Нукура болуп аткан окуяларга каршы чыккандардын баары кырылып калды. Ооба. Жаллан баягы үйдө жатып төшөктүн астында калгандар калды дагы, ошолордон төрөлдү да кийинкилер тукум. Коркоктордон. Андан кийин бирин-экин мыкты азаматтар калды эле, алар 30-жылдын аягында, 40-жылдардын башында жок болду. Андан кийин бир керемет инсандар келди эле, кызыл директорлор деген ат менен 90-жылы коммунисттерди куугандан кийин келген азамат демократтар кызыл директорлор деп туруп, баягы чарбаны жетектегендердин бүтүндөй баарын тапкатары жок кылды. Натыйжада дөдөйлөр калды. Жалаң лаборанттар калды. Лаборант деп биз ошо кезинде силер төрөлгө элеңер, ошолордун доору келди деп айтканбыз. Бирок лаборанттардын айырмачылыгы, алар окуган, билимдүү, илимдүү кишилер келген. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Бирок мамлекеттик башкаруудан түк тажрыйбасы жок инсандар келди. Бүгүн андан да коркунучтуу сок курулуп атат. Мен макул эмесмин деп пикир айтып койгон жигиттердин, кыздардын баары тапкатары жоюлуп атат. Жаллаң үн чыкпастан мурдуңа чүлүк салгандай жетелеме коом келатат. Кайда айдасаң кете берген коом келатат.
Натыйжада биз кошуна мамлекеттерге атаандаш боло албай калабыз деп какшап атам. Өз алдынча ой жүгүрткөн эл болбой калабыз деп атам. Биз жетелеме, ансыз деле жетелеме элек мындан 5 бетер жетелеме болуп калабыз. Пикир айткан кишини жоготуп отуруп, Жаллаң Айтматовдун маңкурттары калабыз деп атам. Нукура маңкурттары калабыз деп. Ошон үчүн өмүрүнүн аягында Айтматов айтты эле да. Менин окурмандарым башка планетага көчүп кеткен сыяктанат. Себеп менин чыгармаларымды түшүнгөн киши калбай атат деп айтты эле. Менин окурмандарым жок болуп калды деп. Ошол сыяктуу бүгүн ак караны айырмалай албай, арам адалды айырмалай албай, чындык калпты айырмалай албай, ким эмне десе ошонун аркасынан чуркап кетмей, сын пикир көз карашты жаратыла турган инсандардын тобу жоголуп баратат. Ача пикир деген түшүнүк калбай калды. Ача пикир деген. Бул коркунучтуу. Мына караңыз, кезинде баарыбыз бир багытта кетишибиз керек, ушул багыт туура деп келип, улуу Германия жок болду. Канча жылдын ичинде? Кыска мезгил, 33-45. Эгер толук кандуураак алып келе турган болсок, 38-45. 7 жылдын ичинде тарыхы аябай бай, экономикасы өтө керемет, адабияты өтө терең, музыкалык жанр, сүрөт жанрынан алдына киши салбаган эң алдыңкы өлкө болгон Германия жок болду. Бир гана кишинин айтканы менен кетебиз, ошонуку туура деген саясаттын кесепетинен. Сиздин партияңыз боюнча суроо бергим келип жатат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын азыркы учурдагы абалы кандай? Жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ичинде азыркы учурда өзүнүн сөзү менен, өзүнүн иши менен, өзүң дагы парламентте да уят кылып жаткан бир депутат Айым бар да. Ошол Айым кандайча силердин партияңардын ичине кирип, депутат катары шайланып алды да? Анан негизи эле кадр саясаты кандай партияңызда? Адам аласы ичинде, мал аласы сыртында деген керемет сөз бар. Баягы талапкер кезде баары керемет көрүнөт. Кыз кезде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дейт го. Талапкер кезде баары керемет көрүнөт. Баары эл, жер, мен, мына көз карашым мындай, ал бул дегендер болот. Көкрөккө төш белгиле тагар заман түрү менен алмаштырып койгондой өзгөргөндөр бар. Эми башка ой менен келгендер болот экен да. Жаңылдыңызбы деген суроо айтасың. Жаңылдым. Өкүнөсүзбү? Аябай. Экинчи жагы бар, мына объективдүү, субъективдүү жагы бар. Объективдүү жагы бийликке каршы турган партиянын курамына кире берейин деген азаматтар аз болот. Коркот. Бүгүн деле көчөдөн амандашкандан корккондар бар. Телефондон сүйлөшкөндөн корккондар бар. Ушунча жылдан бери коюн колтук болуп келип, эми бүгүн аралашкандан корккондар бар. Билесиз, ушуга мен өкүнбөйм, тескерисинче ушундай кубанам. Дарак күздө жалбырактарын күйүп салып кандай жеңил десе, мен ошондой жеңил дедим. Эмтеп эле оролошуп айланамда жүргөндөрдүн баары бир сыноого кабылгандан кийин күйүлүп калып, ушундай сонун жыргап калдым. Жеңилдеп калдым. Ороз айында ошолордун катарынан киреби? Мен ал кирет, бул кирет деп айтпайын. Ар ким өзүнүн пешенесинен, өзүнүн пейилине жараша тапсын. Ар ким. Мен нечен жылдан бери, партия түзүлгөндөн бери айтам. Мен бир жүрүп бараткан вагон. Поездмын. Бул бекеттен бирөө чыгат, кийинки бекеттен бирөө түшүп калат. Ал түшүп калса башка бирөө чыгат. Бирөө партияга кирип келип мени кубанта албайт. Бирөө партиядан чыгып кетип мени кайгырта албайт. Бул жашоонун мыйзамы ошондой. Керемет мыйзам, бул жашоо мыйзамы. Бүгүн мени менен пикирлеш болгондор эртең пикирлеш болбой калат. Бүгүн мага каршы чыгып сүйлөп аткандар эртең мен кайдан пайда болсом кол чаап, биз ушуну күткөнбүз. Биз ушуну ыйлап сыктап жүрүп күттүк дегендер пайда болушуна дагы түк күмөнүм жок. Ошондуктан бирөө келсе кубанба, бирөө кетсе кайгырба. Керемет залкар сөз бар го. Сени жоготуп алуудан коркпогон кишини жоготуудан сен да коркпа дейт.
эгер сенин тагдырыңа бирөөнү жоготуу жазылган болсо, ал сенден көз карандысыз. Өкүнөсүңбү, кайгырасыңбы, ал жоголот. Саясатчы катары алдыга кандай максаттарды коюп жатасыз? Күрөш уланат. күрөш тынымсыз соңку дем чыкканча күрөш. Адилеттик үчүн, чындык үчүн, акыйкат үчүн, келечек үчүн күрөш. Себеп бул жашоо. Ошол күрөштү токтоткон күндөн баштап сен өлгөн жансың. Айтышат го, Мадумаров өзүнөн башка баардыгын эле күнөөлөп, жоопкерчиликти баардыгына эле илип, өзүнө деги алгысы келбейт депчи. Бул да ошого жооп болду го деймин да, күрөш сөзүчү. Күрөш бирөө кетсечи сөзсүз түрдө бир жамандап кетет да. Мен ушундай болуп калдым деп кетпейт да, бул ушундай болуп калды эле, анан кийин кеттим дейт. Сен жаман жагыңды айтат. Карасаңыз, философ эмес, саясатчы эмес, жазуучу эмес, акын эмес, мушкер болгон Майк Тайсон керемет сөз айтты да. Сен жогорулап баратканда досторуң сенин ким экендигиңди билет дейт. Сен кулап баратканда досторуңдун ким экенин сен билесиң дейт. Кандай керемет. Кандай керемет. Баягы кыргыздын залкар сөзүн башкачараак айтканда, барга көппөй, жокко чөкпөй деген. Абдан жакшы. Мына билесизби, Наполеон ушул Европанын бүтүндөй каратып, император болуп, Парижге кирип баратканда бүтүндөй Париждин эли чыгып тосуп атса, Талеран айтып атпайбы? Мен императорум дейт. Элиңизди мындай бир кол көтөрүп саламдашып койбойсузбу дейт. Бир эмес, эки, үч жолу айтат, унчукпайт. Үчүнчү жолу айтканда дейт, кимди дейт, Наполеон жеңилип кетип. Элди караңызчы, кандай кубанып, кош колдоп сизге кол чаап атат десе, Талеранга Наполеон айтат, улуу инсан. Эртең мени өлүм жазасына тартуу жөнүндө чечим чыкса, булар андан да катуураак кол чаап кубанат деген. Талеран өзү кубанган го, Талеран өзү кубанып атпайбы? Ал падышаны кулатканды да кубанды. Ошондо да тышкы иштер министри. Наполеон келгенде да кубанып, Наполеонго биринчи сир деген ошол да. Дегенде Наполеон жини келип кетип айтат да, кайдагы сир десе, жини келип кетип айтып, экинчи укпайын деп басып кетип атса, артынан карап туруп айтат да, жакында көнүп каласыз деп. Биздин баягы Акыл Жапаровго окшогондор бардык эле өлкөлөрдө болгон. Жакында көнүп каласыз деди. Бирок Наполеон эрктүү экен да, күчтүү экен. Ошого көнгөн жок, бирок мен улуумун дегенге ишенип калды да. Мен дүйнөнү каратам дегенге ишенип калды. Өзүнүн аскер башчыларын укпай калды. Мурат дегендер кандай адмирал, күчтүү аскер башчылар, мыкты кол башчылар. Ошолорду укпай калды да. Мен айткандай болот деп калды. Натыйжада не болду? Ошондо сунуш берген да. Бородинадан кийин Москвага кирбей эле коелу деп. Кирбей эле коелу. Кыш жакындап келди. Ушул жерде лагерди коелу. Жазга чейин бүтүндөй даярдыкты көрөлү. Андан кийин кирели десе, мен деген мен деди да, мен чечем деди. Натыйжада Москвага кирди, Кутузов качты. Кутузов качкан жок, Кутузов таштап кетти. Ошондо таштап кеткенде Кутузовду Россия падышасы Александр айтты да. Өтө жаман каттуу кектеди да. Ушундай жаман каттуу маскарлады да. Намысына каттуу тийди да. Ошон үчүн кайра Наполеонду кууп баратканда жолдо Кутузов ооруп калат. Ошондой алачыктын ичинде, чатырдын ичинде ооруп жатса, Александрдын улуулугу дагы ушунда. Келип туруп айтып атат. Мен ошондогу айткан сөздөрүм үчүн кечир мени, Михаил Илларионович дейт. Десе Кутузов айтып атат. Мен го кечирем. Кудай кечирет бекен сени деп. Жакшы. Ушул нотада сизге кыска суроолорумду берейин. Кыска жооп берсеңиз. Эгемендүүлүк деген сиз үчүн эмне? Эгемендүүлүк деген бул ар бир нерсеге өз пикириңди ачык айта алуу. Бакиевдер эл үчүн иштегенби же элге каршыбы? Элге каршы деп айткан нерсе болбойт. Элге каршы, кээ бир мамлекетке каршы, кээ бир иш аракеттер болуп кеткен болушу мүмкүн, бирок дээрлик 4 жылдын ичинде көп иштер мыкты жасалды. Крым Орусияныкыбы же Украинаныкыбы? Аны ар бир жердин ээси эл болот. Ошол эл кандай чечкен болсо ошондой болушу керек.
Баягы жасалма жол менен эмес, нукура чыныгы жол менен. Кыргызстанда чет элдик аскердик базалардын жайгашышы керекпи? Кыргызстанга баягы чет өлкөлүк базалардын жайгашышы тилекке өтө каршы болот. Жакшы эмес, туура эмес. Ошон үчүн жанагы Ганси базасы жайгашканда биринчи күндөн баштап акыркы күнгө чейин каршы чыгып атканым ошондон себеп болду. Ошонун улам бул. Эгерде канттагы турган базаны айткан болсоңуз, канттагы базага Россия муктаж эмес, буга биз муктажбыз. Биз муктаж болуп келгенбиз. Себеп бул Россиянын базасы деп ойлойт көбү. Бул 6 мамлекеттин базасы. Жамааттык коопсуздук кеңешине кирген өлкөлөрдүн базасы. Анын курамында биздин Кыргызстандын дагы курамы бар. Себеп КСБР деген бар. КСБР деген бул коллективные силы быстрого реагирования, ошого Кыргызстандын бир батальону кирет. Анын макамы такыр башка. Ошол база Орусиянын Кыргызстанда күчүн арттырабы, таасирин? Ал базасы жок деле арттырат. Базасы жок эле. Эмне Кытай күндөн күнгө күчөп келатат, базасы бар үчүнбү? Же башка мамлекеттер күндөн күнгө күчөп атат, базасы бар үчүнбү? Жок. Андан объективдүү, субъективдүү көз караштар менен. Сиздин карьераңыздагы эң башкы катаңыз кайсыл? Өтө көп каталар. Эң башкысы? Эң башкы деп айтпайт. Эң башкы каталыкты кетирүүгө бир ката себепчи болгон болот. Ошон үчүн айтат да, биринчи калп айтып койгон болсоң, ошол калпты жашырыш үчүн экинчи калпты айтышка туура келет. Аны жашырам деп үчүнчү калпты, андан кийин уже уялбай каласың, калпты сого бересиң дегендей. Ошол сыяктуу эң башкы каталыкты кетирердин алдында бир каталык кеткен болот. Ошолордон улам жыйналып келип, анан каталыктар кетет. Ишенчээктик менимче өтө чоң каталыктардын бири болот. Саясаттагы эң чоң жетишкендигиңизди кайсыл деп эсептейсиз? Мендеги эң чоң жетишкендик Аллах буйрган болсо алдыда деп эсептейм. Жалгыз эле саясаттагы эмес, турмуштагы, өмүрдөгү жетишкендик баары алдыда. Жакшылыктын баары алдында деп ишенебиз. Ошол үмүт менен жашайбыз. Кыргызстандагы саясатчылардын арасынан сизди эмне айырмалап турат деп ойлойсуз? Ага бааны ошол саясатчылар менен эл берсин. Мага бир топ саясатчылар ушундай баа беришкен экен. Ушундай деп, алардын көз карашы менен, башкалар менен. Менимче бизге бааны жанагы казактын акыны Мукабали Макатаев жазгандай, күндөрдүн бир күндөрүндө чаң баскан архивтерден же чаң баскан подвалlardan табылаарбыз дегендей. Ошол эле Абдрахмановдун, Орозбековдун, Салиховдун, Исакеевдин керемет экендигин кийин билип атпайбызбы? Ошол эле Исхак Разаковдун кандай киши кол жеткис залкар болгондугун кийин. Эгерде сиз ошол 61-жылкы 8 майдагы болгон пленумда окусаңыз стенограммасын, 25 киши чыгып сүйлөптүр, 25 кишинин 24-ü аябагандай каттуу күнөөлөптүр да, аябай. Акылга сыйбагандай күнөөлөрдү коюптур да. Стенограмманы карасаңыз, жападан жалгыз бир киши гана чыгып ошону коргоптур, коркпой сүйлөптүр. Бул ошол кездеги Тяньшан обкомунун экинчи секретары, жаңылыштык кетирбесем, Буянов Александр, орус жигит, орус киши. Ошол гана. Калган кече кол чалып, шалпыктап, кучактап, сиз бар үчүн биз барбыз дегендердин 24-ü күнөөлөптүр. Ошондуктан Айбек мырза бизге бааны бүгүнкү заман бере албаса, келечек берет. Жана Иосиф Сталин айткандай, мен өткөндөн кийин менин мүрзөмө ар кандай шыпырындыларды, жуугундуларды келип төгөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы баарын учуруп кетип ордуна коет дейт. Ошол сыяктуу бүгүн не деген керемет архивдик документтер чыгып атат. Сталиндин кандай киши болгон, Советтер Союзу кандай мамлекет болгон, керемет архивдик документтер чыгып атат. Эгерде президент болсоңуз, эң биринчи кезекте эмнеден баштайсыз? Ыйман. Аны кантип ишке ашырасыз? Биздин кыргыз айтып атпайбызбы, оома, жетелеме, өзгөрмө, коом болуп калды деп атпайбызбы? Ким эмне айтса ошого кете бергенде. Жетекчиге карап түздөнөт. Бизде философия ушундай эмеспи? Көч башына карап түзөлөт деп. Көчтүн башы кандай болсо, дал ошондой болот.
мага балдар көрсөттү, бир эмнени жиберишти. Сүйлүктүдөн келген Разаковдун жердеши сүйлөп тургу. Разаковдун сөзүн тек гана жазып алгансыңар, бирок турмушта колдонбойсуңар. Сен таза, мен таза, коом таза деген сөзүн мен жегич болсом, сен жегич болсоң, коом да жегич болот деп жазып албайсыңарбы деп сүйлөп туруп, ошондуктан жетекчиге карап түздөнө берет. Жетекчиге карап түзөлүп кетет. Бир мектептин ишин оңдош үчүн мектептин директори болуш керек. Бир айыл өкмөттүн ишин айылды тартипке салыш үчүн айыл өкмөт болуш керек. Ыйманды демек туура кадр саясаты аркылуу. Ыйман деген сөздүн ичинде баары бар да. Эгерде мусулманчылыкта, кыргызчылыкта айтылат, кол ирисине тартат деген саясат менен кете турган болсоң, келечегиң өтө жаман. Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыз не деп айткан? Тууганду бийде ыйман жок. Туугансыз бийде жанакы эмне? Көрдүңүзбү? Ар тараптан суроолорду берип отуруп, баары аралашат. Ошол тууганду бийде ыйман жок деген, тууганына тартып олтурган бийде ыйман болбойт, кол ирисине тартпайт. Мен жанагы мени жазалайм деп отурган кезде айтпадымбы? Ушул кезге чейин кыргыз айтып келдик. Ак ийилет, бирок сынбайт деп. Мен бүгүндөн баштап айтам. Ак ийилбейт дагы. Сынбайт дагы. Убактылуу баары. Баары убактылуу. Ийилип эле келатат, ийилбеген кайсы жер калды деп. Ошол сыяктуу Айбек мырза турмушта күн сайын ката кетиресиз. Чубак Раматылык айткандай, билбей калуу же ката кетирүү бул күнөө эмес. Ошол билбегениңди билбегендик, ката кетиргениңди билбей калгандыктын өзү күнөө деп. Ошол сыяктуу пенде болуп жаралгандан кийин күн сайын ката кетиребиз. Мүдүрлөбүз, томолонобуз, кулайбыз. Кээйлер туруп кетет, кээйлер турбай ошол бойдон калып калат, кээйлер ошол жерде ыйлайт, кээйлер тескерисинче кыл чайнагандай чайналып турат. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Биздин подкастка келгениңиздер үчүн сиңиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса дагы сизди күтөбүз конокто. Сиздерге да ийгилик, амандык, жакшылык, чындык бирөө ал элге таандык деп айтып келебиз. Ошол чыркыраган чындыкты элге жеткирүүгө салымыңар зор болсун. Элдин батасы менен ар дайым жакшылыктын үстүндө жүргөндө насип кылсын. Чоң рахмат.